Ассаламу алейкум, урматтуу Кыргызстан, урматтуу дүйнө жүзүндөгү кыргыздар, туугандар, ыйыл журт. Аллах субханаху ва таала насып эткен экен, бүгүн кайрадан сиздер менен Муктег Арстанбек каналында түз эфирде сак саламат. Кудайга шүгүр, сиздер мурда көргөн турпатыбызда сиздер менен саламдашып турабыз. Бүгүн да сиздер менен мындан 2 жума мурда убада берген убадабызга ылайык ошо биздин элибизге көп жылдар чын дилинен кызмат өтөп келаткан, чындыкты чындыктай, кыянатты кыянаттай айтып келе жаткан, колунан келген бүт мүмкүнчүлүктөрүн, өзүнүн интеллектуалдык, физиологиялык иши кылып колунан келген бүт мүмкүнчүлүктөрүн ушу эли журт үчүн жумшап келаткан сиздердин сүйүктүү бир уулуңуздарды ошо каналга чакырууну суранган элеңиздер. Жана мен ал жигитти бүгүн эфирге чакырдым. Бирок азыр бир канча убакыттан кийин Аллах насип этсе, ал киши менен сүйлөшөбүз. Ага чейин адаттагыдай эле келиңиздер, биз ким бар, ким жок бир дүйнө жүзүнө саламдашып чыгалы. Кана кимдер каяктан бизге чыгып атат? Мүмкүнчүлүк болсо бизге ошо комментарийлер аркылуу билдирип койсоңуздар. Бисмилла. Ассаламу алейкум. Сахалинден Абди Доранов чыгып атат. Акыркы кабарлар чыкты бизге. Өмүрбек Кадыров салам айтып атат. Алейкум ассалам. Екатеринбургтан салам айтып атат. Марат Бишкектен, Баястан салам айтып атат. Бакыт Аманов салам алейкум. Алейкум салам. Эсен Адылов саламдашып атат. Ардак Москвадан чыгып атат. Чалдыбардан чыгып атат бизге. Мен үлгүрбөй калып атам, үлгүргөнүмдү окуйм, капа болбойсуздар. Ростов Нанадудан Гүлдана чыгып атат. Ханзада Москвадан чыгып атат. Дагы Улан Москвадан чыгып атат. Екатеринбургтан Адилет, Замирбек Кыргызстандан чыгып атат бизге. Москвадан, Бишкектен, Казакстандан казак туугандар бизге салам айтып атат. Эмилбек бизге Екатеринбургтан, Москвадан, Санкт-Петербург, Америка, Кара-Балта, Ош, Иорданиядан салам айтып атат бизге. Иши кылып сиздер жаза бериңиздер, саламды айта бериңиздер. Бул бир гана бизге эмес, бизди көрүп аткан жалпы кыргыздар. Ошо биз аркылуу бири-бирибиз менен ушундай саламдашып алалы, амандашып алалы. Өткөн жумада мен түз эфирге чыга албай калдым, туугандар. Мен биринчиден кечирим сурайм, экинчиден себеби ушундай болду ки, сиздер өтүнгөн Адахам Кимсанбаевич менен мен сүйлөшүп телефон аркылуу экөөбүз угадалашканбыз. Жана ишемби күнү чыкмай болгонбуз. Бирок ал кишинин бир ден соолукка байланыштуу маселеси ошол күнү дарыгердин кабылдамасында болуп, көчөгө чыкпай турган абалда болгон экен. Жана мага өзү коңгуроо чалып суранды. Мен туура түшүндүм. Жана өзүм сиздерге ал киши жок чыккандан тартындым. Сөздүн ачыгы ушул. Чыгып туруп Адахам Мадымаров бүгүн ден соолугуна байланыштуу келе албай калды деген сөздү айткандан уялдым. Анткени бул чындыгында ошондой болгон. Ден соолугуна байланыштуу келе алган эмес. Бирок мен ал кишинин мындай бир кандай десем, ал кишинин алдында мындай бир чынчыл болгум келди. Ошондуктан өзүм да чыккан жокмун. Мына бүгүн Кудайга шүгүр, сиздер күткөн, сиздер суранган биздин саясий майдандагы алп саясатчылардын бири, жөнөкөй эле адам Адахам Кимсанбаевич Мадымаров бүгүн ушу Жупулу Муктег Арстанбектин студиясында. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Адахам Кимсанбаевич сүйлөшүлгөндөй эле бир жарым саат мурда келди эфирге. Жана бул эфирдин өзүнүн бир тартиби бар го. Эфир алдында элге чыгып аткан соң кандайдыр бир маселелер сүйлөшүлөт да, сөзсүз. Ana ошол сүйлөшүүдө мен бүгүн эмне жөнүндө сүйлөшөлү деп сунуш кылдым. Адахам Кимсанбаевич жооп берди. Каалаган темада. Эл чакырып аткан болсо, элге кандай тема кызык болсо, мен жооп берүүгө даярмын деди. Илгертен деле ушундай бул киши суроодон качпаган, сөздөн качпаган, майдандан качпаган саясатчыларыбыздан. Мен чынын айтсам, мына комментарийлерге келген суроолордо жооп алып бергенге аракет кылам. Бирок ишендирип айтайынки, эгер алып бере албай калсам, кийин баары бир биздин коногубуз окуйт бул комментарийлерди. Эгер ичинде кандай десем, мындай олуттуу
суроо берүүгө татыктуу, жооп берүүгө татыктуу болгон суроолорго жооп берет деп мен ишенем. Ошон үчүн сөзсүз эч тартынбай суроолорду берсеңиздер болот. Адахам Кимсанбаевич, анда алгачкы сөз саламдашуу дейбизби? Протоколдо кандай, саясий протоколдо сизге мүмкүнчүлүк берели? Биринчиден кутман кечиңиздер менен урматтуу бул эме дейт YouTube канал дейби? Ошол YouTube каналдын көрүүчүлөрү. Мен жеке телевидением. Мыктыбек Арыстанбектин жеке телекомпаниясынын көрөрмандары азыр окуп кетти. Ал жагы Россиядан, бир жагы Иордания, Америкадан бери биздин кыргыздар саламдашып аткан экен. Баардыгынын саламдарын алек алабыз. Биздин кыргыздар кайсыл жерде жүрбөсүн, эмне жумуш менен жүрбөсүн, биринчи кезекте алты сан аман эсен ойноп күлүп, тапкандарына Аллах берекесин берип, күлүп жайнап, ата энесинин кучагына, бала чакасынын кучагына жадырап жайнап өзүбүздүн касиеттүү кыргыз жергесине келүүнү Аллах насип кылсын аларга. Амин. Ал Кыргызстандын ичиндеги жүргөн азаматтарыбызга болсо Кудай сабыр берсин. Ар кандай кыйынчылыктарды басып өткөндө алдында кандай максаттар болгон болсо, ошол максатка жеткенге чейин Аллах субхана ва таала сабыр канаат берген болсун, максаттар ишке ашкан болсун. Бүгүнкү кечебиз көңүлдүү улансын. Кандай суроолор болгон болсо, жана өзүңүз суроо айттыңыз, кайсы багытта сүйлөшөбүз деп. Мен айтпадымбы, 92-жылы Мыктыбек Арыстанбек, Адахан Мадумаров кандай эркин темада жүргөн болсо, ошондой эч кандай чек жок. Кандай суроо болсо ошол баарына даяр. Менин телевизиондук карьерамда бир саясатчы ушинтип айткан да, Мыктыбек кандай суроо берсең мейли жооп берем деп. Бирок кийин шайлоодо ушундай бир момент болду, ошо мен берген суроого берген жообу ал кишиге бир аз орунсуздук алып келди. Түзүк эле добушун жоготуп алды. Бирок кийин ал киши мени түшүндү. Өзүнөн бир саясий мындай бир ошол учурда андай мүмкүнчүлүк бербеш керек журналистке. Каалаган суроону бере бер десе журналисттин колу бутун чечип коет да. Но мен бүгүн ойлойм, Адахам Кимсанбаевич, биринчиден бул мен жеке менчик каналым болгондуктан, экинчиден бул мен үйүмдөй маселе. Мен бүгүн журналист болгум келбейт. Мен жөн эле конок ээси болгум келет да. Бере турган суроолорум, билесиз, өзүм билбеген суроолорду берем. Чындап айтам, мына Мадумаров муну эмне дейт экен? Мадумаровду каеринен кармайт экенбиз? Жок, мага ал кызык эмес. Мен андай эмеден карып калдымбы билбейм. Чындыгында мен саясий парасатым жетпей аткан. Балким жетиши мүмкүн болбогондо маселелер бар да. Мен саясий майданда оюнчу эмесмин. Ошондой суроолорду берүүгө уруксат сурайм. Бирок бул кычыктык деп бааланбасын. Эгер кычыктыкка окшоп кетсе, ачыгын айтмай. Азыркы бул жерде кычыктык кылдыңыз деп. Ар бир киши, ар бир ал кесиптин ээсине карабайт. Ар бир киши өзүнүн маданиятына, өзүнүн билимине, өзүнүн тарбиясына жараша суроо берет. Ал суроого дагы ар бир киши өзүнүн тажрыйбасына, маданиятына жараша жооп берет. Ошондуктан суроо берген киши дагы, суроого жооп берип аткан киши дагы таразанын эки табагындай болуп тең салмактуу болгон болсо, аңгеменин көркү ошондо чыгат. Эң туура. Эгер бир жагы басымдуулук кылып кетип барса, экинчи жагы төмөндүк кылып баратса, анда аңгеме бир тараптуу болуп калат. Ошондуктан биз ошол таттуу бир кече болуш үчүн, жакшы бир пайдалуу, билесизби, адамзатка эң жараткандан берилген эң чоң күчтүү аманаттардын бири бул убакыт. Эң туура. Ошондуктан экөөбүз канча убакыт өткөрөбүз, сиздин көрсөтүүңүздү ушул ар бир минутун эсептеп күтүп отурган азаматтар бир пайда табабы, таппайбы? Эң туура. Алардын мындай бир көңүлү көтөрүлбөйбү? Же болбосо көкүрөгү толобу толбойбу? Мына ушул жактарын сөзсүз биз эске алышыбыз керек. Биз биринчи кезекте мына ошол сиз көрөрмандар деп жашап жүрөсүз. Биз ошол эл деп жашап жүрөбүз. Мына ошолордун купулуна толууга аракет жасашыбыз керек. Бирок бир нерседен экөөбүздөн качышыбыз керек. Жасалмалуулуктан. Эң туура. Жасалмалуулуктан, жалгандан, риядан, анан тил учундагы сүйүүдөн бүт баарынан качышыбыз керек дагы. Нукра. Кандай болсо ошондой. Таза болуш керек, баардыгы халал.
Азыр бизди 563 көрөрман көрүп атат экен. Бул мен билбейм, бул жетишкендикпи же азсамбы. Менин карьерам ушу YouTube карьерам үчүн бул чоң көрсөткүч деп эсептейм. Куттуу болсун. Рахмат. Анда баштадык. Мен сизге мындай бир конструкция сунуш кылам, Арахмат Сабаевич. Саясий майданда билбейм, бул сиздин атайын стратегияңызбы же ушундай болуп калдыбы? Бирок саясий майданда Адахан Мадумаровдун сөзүнүн бардыгы билет. Сөзү курч, таамай, дайым ушу мындай бир бардыгы даап айта бербеген нерсени айткан позиция, айтканда да курчтук бар. Мен тил үчүн да мактаган жокмун, чындыгында таам бере турган жерлер бар. Сиздин ораторлугуңузда таам бере турган жерлерим бар. Хотя чындыгында мен анча-мунча адамга таам бере бербейм тейлегөнүм. Бирок ошол эле учурда атайынбы же салт болуп калганбы, Адахан Мадумаров ким экенин эл билбейт өз чындыгында. Бул атай жашырынып келдиби же Адахан Мадумаровдун жеке инсандык бейнесин ачууга убакыт болгон жокпу сизде? Ар бир кишини кайсы жарагы, кайсы тарабы болсо өзүнө окшош жагын издейт. Ошондуктан жана эр азамат көп кырдуу, бир сырдуу болгону дурус. Маселен, биздеги белгилүү атактуу инсандардын баарын карап көрсөңүз, ар бир инсан өзүнө жактырган жагын айтат. Ошондуктан мен тескерисинче жанагы дайым айтып келем, аквариумдагы балык сыяктуумун. Кайсы тарабынан карасаңар баардык жак көрүнөт, баардык жак ачык дегендей. Мен өзүмдү мындай бир купуя сыр сактап, купуя катарында алып жүрүүдөн алысмын. Менчерик ачык кыргыз саясатында инсандар аз эле болсо керек. Мен айтайын деген мисал үчүн азыр кайсы саясатчыны телевизорго чакырбасын, аны куудул кылып көрсөтөт, анекдот айтырат, ырдатат, гиря көтөртөт, эми койчу, ар нерсе кылат да. Кайсы түс жагат сизге, хоббиңиз кайсы, жеке мына бир ички дүнүйөсүн ачып берүүгө аракет кылыша берет, мындай айтканда. Мен бир да долбоордо сиздин мына жеке өзүңүздүн ички дүнүйөңүз жөнүндө сөз болгонун көргөн жокмун. Же мен көрбөдүмбү, же ошондой долбоор жокпу? Менде андай долбоор жок, мен табигыймын, кандай болсом ошондой жүрөм. Жанагы суроолорго жооп берип атканда дагы эң негизгиси жана сөзүбүздүн башында айткандай, жасалмалуулук жок. Ал бирөөгө жагат, бирөөгө жакпай калат, бирөө түшүнөт, бирөө түшүнбөй калат деген сезимдер жок. Кандай болсо ошондой чыга бериш керек. Жана бир жолу бир журналист суроо берди эле, сиз саясатчы катары буларга жакпайсыз депчи. Мен айткан элем ошондой, мен мындай күйөөгө чыга турган кыз эмесмин да баарына жакканга аракет кылганда. Андай максатым деле жок. Андай максат да жок. Жагууга аракет кылбаш керек өзү. Негизи жагынууга дагы, жагууга дагы аракет кылбаш керек. Адам өзүн табигый алып жүрүш керек. Ошондо адамдардын көңүлү калбайт. Себеп жасанган болсоң, бир жерден мындай бир кээ бир учурларда айрыкча саясатчылар өтө эле ашкере боору кер болуп, анан бирөөнүн кайгысын тең бөлүшкөн болуп, кабагын салып калган болуп, көзүнөн жаш чыкпаса кыйнап чыгарып, мына ушундай артисттик кылбаш керек да. Себеп анын баары экөөбүз тең ошол телекөрсөтүүдөн чыкканбыз, дагы эле телекөрсөтүү аркылуу жүрүп атасыз. Экран бул күзгү деп коет эле го, баарын көрсөтүп коет. Билинип калат. Билинип калат. Бүгүн болбосо эртең билинет. Ошондуктан кандайдыр бир жагдайларды мындай бир жаап жашырып кое турган эч нерсе жок. Маселен, мен азыр жаап жашырып коюшум үчүн өткөн жумада эмне үчүн келе албай калдым дегенде, мен азуу тиштеримди алдырып, мына азыр деле сүйлөп атканымда. Мен ушуну айткым келген эмес, негизи. Азыр деле сүйлөп атканымда анча-мынча жерде мындай бир чыгып кетип баратпайбы? Дикцияга сөз таасирин тийгизет, бир аз ыңгайсыздык жаратат. Бирок ошол күндөрү алдырып, бир жак шишип кетип, аябай сууда жута албай, 2 күндө аябай жаман каттуу кыйналдым. Ошол мезгилде анан сизге телефон чалып айттым, мен аябай кечирим сурайм. Мен ойлоп туруп, ошондой болуп шишип кетет деп, башка болот, үйдөн да чыгарбай. Дарыгерлердин айтуусу боюнча өзү негизи 4-5 күн сыртка чыкпаш керек экен, муздак тийгизбеш керек экен. Бирок баягы чыдабаган жан 2 күн чыдады да 3-күнү күнү кайра чыгып алып кеттик өзүбүздүн жумуштар менен. Ошон үчүн келе албай калгам. Рахмат, мен бир техникалык өтүнүчүм бар. Эгер мүмкүн болсо бийигирээк сүйлөш. Катуураак сүйлөш мүмкүн. Анткени азырынча бир эле микрофон. КТР эмеспиз албетте. Макул.
Сиз өзүңүз журналистсиз, Алихан Кимсанбаевич. Эгер сиз Мадумаровдон интервью алсаңыз, биринчи сурооңуз эмне болот эле? Ушул күндөрү. Ушул күндөрүндө биринчи суроо ушундай болот эле: эмне үчүн сиздин өзүңүзгө караганда сизди таанып алган кишилер сиз жөнүндө көбүрөөк билет деп. Мына профессионалдуулук көрүңөр. Эмне үчүн сиздин өзүңүзгө караганда сизди тааныбаган адамдар сиз жөнүндө көп билет? Черчилль айткан экен да: чындык шымын кийип эшиктен чыкканча жалган ааламды айланып келет деп. Мына ошол сыяктуу адамдын алдында сөз кетет. Анан ар кандай жоромолдор кетет. Анан дагы бир атактуу инсан ушунчалык ал жөнүндө гезитте көп жаза берген экен, ошол айтыптыр да: кээде чыгып көчөгө чыгып кыйкыргым келет, мен кандай жашап атам, айтып бергилечи деп дейт. Ошол сыяктуу ар кандай ушактар көп чыгат. Сиз жөнүндө кандай ушактар жүрөт? Кайсылар сизге жетет? Эми сиз билесизби? Билесиз. Менин атам ким экен? Эсиңизде барбы? Кыргызстандын муфтии Кимсанбай ажы болуп турганда, бул ошо Кимсанбай ажынын уулу экен. Бул аябай кандай катуу чыккан. Кудайга шүгүр, мен атамды тааныйсыз, тааныгансыз. Айылда мектептин мугалими болгон. Мадумаровдун момундай жерлери бар экен. Аябай кандай көп. Муну Жалал Абадка кирип баратканда Мадумарата борбору бар. Мантыкана. Мына ошону аябай көпкө чейин жазып, биздин эле кошуналар айтты. Келинчегиме барып айтыптыр: ушундай жерлиңер бар экен, биз барып чай иштик, эмне үчүн бизге айтып койбойсуңар деп. Айтор менин аркамдан не деген гана сөздөр жүрбөйт да. Ошон үчүн кээде чыгып айтам да: дагы бирдемем барбы мен айтып койгулачы деген сыяктуу. Мен элден уккан сөз. Чынын айтсам, мен жана сиз бир сөз айтпадыңызбы? Эгер Жуковго азыр бир жаш келип туруп, 20 жыл согуш бүткөндөн, Алихан Кимсанбаевич бир жаш балага, бир жаш журналистке суроо берип атат да. Эгерде Экинчи дүйнөлүк согуштун атактуу маршалдарынын бири Георгий Жуковго 20 жылдан кийин бир жаш журналист келип туруп, эмне үчүн силер Москваны алдырып коюп жаздадыңар десе, Жуков кандай жооп берет эле деп атпайбы? Ал реалдуулукту билбегендиктен ошондой суроо бериши мүмкүн да. Мен реалдуулукту билем. Азыр мен бере турган суроодо мен реалдуулукту билем. Бирок ушул суроону бергим келет. Муну өзүңүзгө да көп айтса керек. Сиз бийликте турганда эмне үчүн реформа кылбадыңыз? Реформа деген сөздү мен аябай жаман көрөм. Балким оңдоп айтсаңыз болот. Реформа деген сөздү мен аябай жаман көрөм. Эмнени түшүндүрөт реформа деген? Ре деген жок кылуу. Форманы жок. Форманы жоготуу да. Биз форманы жоготпошубуз керек. Анын маңызын керек. Терс болсо, маңызын жоготушубуз керек. Бизде түшүнгөнү да, түшүнбөгөнү да реформа деп кыйкыра берет. Аны дагы туура айтпайт, реформа дейт. Реформа жасадыңызбы, реформага кандай карайсыз деген сыяктуу да. Ре деген сөзгө мен аябай катуу мындай бир терс мамиле кылам. Билесизби? Кыргыз бийлигинде, кыргыз бийлик структурасында, системасында бир нерсени жаңылаш үчүн сен сөзсүз өлкө жетекчиси болушуң керек. Ансыз эч нерсе өзгөрбөйт. Эч нерсе өзгөрбөйт. Мен ушул жерден бир кыстырма суроо берейин. Кийин мына логиканы улантабыз. Мен кээде ойлойм, өлкө жетекчиси да эчтеке кыла албай калган учурлар болобу? Өлкө жетекчисининби? Ооба. Колунан келбей калган учур болобу? Пенде болгондон кийин жок, башка күчтөрдөн көз каранды болгон. Башка күчтөрдүн колунда ойноп калган. Сөзсүз. Бул жагынан алып караганда ал барымтада калат. Себеп өзүн өзү көтөрүп келген азаматтарга кызмат көрсөткөн. Маселен, азыр кыргыз системасында президент болуп шайланабы, же министр болуп шайланабы, ал өтө бактысыз киши. Өтө бактысыз киши. Азыркы учурда. Себеп ал сөзсүз көптөгөн кишилерден көз каранды. Борбордук шайлоо комиссиясынан көз каранды. Себеп бүтүндөй жасаган жалгандардын, арамдардын баарын бекитип отурган ошолор. Көз карандыбы? Көз каранды. Акимдерден көз каранды. Себеп бүтүндөй элди кууп аркасынан жанагы кой айдагандай кылып айдап келип, бурмалап жасап бергендер ошолор. Көз карандыбы? Көз каранды. Өзүнө чуркап келген жүргөн журналисттерден көз каранды. Ошону мактап жазып жүргөндөрдөн көз каранды. Депутаттарың да ошондой. Ошондуктан Мадумаров эркиндикти жакшы көрөт дагы.
ошондой болуп мен үчүн чуркагандардын аркасынан көз каранды болбостук үчүн баягы буту тушалган жоргодон пайда жок да. Буту тушалган бойдон калгандан көрө ээн эркин жүргөндүктү жакшы көргөн инсандар үчүн баягындай капаска түшпөйт. Мына ошо шайлоолордо айтат го, баланча миллион акча коротуптур. Ал акчанын чоң атасынын сандыгын таап алган жок да. Шылуундар келди берди да. Ошол шылуундардын ишин аткарам дейт да. Бул өзүн өзү баягы мойнуна тушап берип, өзүн тушап берип. Мойнуна чылбырды салат да. Накта ноктону салып жүрө берет. Алар ошого ыраазы. Аларды токуп минип алган. Элге чыгып бирдемени айтат. Анан жаап жашыр кечинде барып алып ушундай тополоң чыгып атат. Кой отурчу, айланайын, садаган кетейин. Бир аз чыдай турчу, кийин кутулуп берем деген өмүрүң курусун да. Бирөөгө көз каранды. Менде бир жакшы суроо пайда болду, бирок баягы логиканы аягына чыгарып коелу. Сиз экинчи мамлекеттик иерархияда мен туура түшүнсөм, экинчи же үчүнчү киши болчусуз. Экинчи киши болчусуз. Госсекретарь, мамлекеттик катчы. Эмне үчүн ошол кездерде мен кечирим сурайм, реформа кылбадыңыз? Мен айтып атпаймынбы, реформа кылыштын кажети жок. Реформа жасайм. Жок, айтайын дегеним, эмне үчүн азыркы айтып аткан сөздөрүңүздү ошол кезде ишке ашырууга эмне тоскоолдук кылды? Сиз Кыргыз телекомпаниясында иштеп жүргөнгө эмне тоскоолдук кылды? Принциптер. Эмне үчүн сизде гана бар да принцип, башка кишиде жок? Мен ушуну уккум келип атат, сизге эмне тоскоолдук кылды? Көп нерсе тоскоолдук кылат. Көп нерсе тоскоолдук кылат. Биринчиден аткарылган иштер. Мен көпчүлүк учурда айтам, аткарган иштерди айтканга караганда аткара турган иштерди көбүрөөк айтканды жакшы көрөм деп. Көптөгөн нерселерди өзгөрттүк биз. Көптөгөн. Маселен, ошол мектеп окуу куралдары боюнча, мектептеги балдардын ата-энелеринин акча жыйнагандыгы боюнча, баягы мугалимдердин айлыгынан алып калып мектептин оңдоо түзөтүү иштерине иштегендиги боюнча, жаңы төрөлгөн балдарга эмдөө боюнча акча, төрөт үйлөрүндө акча төлөп калган, өз көрпө төшөк шейшептерин көтөрүп барып төрөп калган. Мына ушулардын баардыгы эми бул дарыядан бир тамчы. Адам канчалык жасаган сайын дагы жетпейт дегендей да. Маселен, эгер таптакыр жанагы бут кийими жок, үстүндө кийими жок бир балага бир жыл жакшы бут кийим алып берип койсоң, кийинки жылы шымчы дейт. Шымын алып берип койсоң, тончу дейт. Мына ошондой учурларда болуп, биз мону жасадык, буга жетишип калдык деп мактанып айтуу бул өтө маданиятсыздык болуп калат. Копол да болуп калат. Көп эле нерселер жасалган, анын баарын тарых өзүнүн ордуна коюп келет. Сиз канча убакыт иштедиңиз? Ким болуп? Мамлекеттик катчы болуп. Мамлекеттик катчы болуп 1 жыл. 1 жыл бул мамлекетти бир кыйраган же ураган абалдан башка бир абалга алып келүү үчүн өтө эле аз го 1 жыл. 1 жылда сиз билесизби, өзүңүздүн 8 соток жериңиз болсо, ошонун короосуна бак өстүрүү дагы аз. Ошонун короосуна картошка же болбосо бир жүгөрү айдаш дагы аз. Эмнеге? Аны жок эле дегенде 3 жыл жер семирткич менен жакшылап багыш керек. Андан кийин бир нерсе отургузуш керек. Жок дегенде ойлонуш да керек да. Кептин баары ушунда туруп атат да. Тазалаш керек биринчи кезекте. 1 жылдын ичинде көп нерсени жасап жиберем деп балбаноздор гана айтпаса, 1 жылдын ичинде көп нерсе жасалбайт. Эгерде мамлекеттин жетекчиси болсоң, 1 жылда эмес, 3 айда көп нерсе жасасаң болот. Себеп сен эч кимден көз карандысызсың. Эгер көз карандысыз болсоң, эгер эркин болсоң, сен ошондо 3 айдын ичинде көптөгөн нерселерди жасап салсаң болот. 3 айдын ичинде. Эгер сен үстүңдө жетекчи турган болсо, ал эч качан ага мүмкүндүк бербейт. Себеп анын үстүнө тушалган жетекчи турса. Баракелди. Мына мамлекеттик катчы болуп турганда аябай иштен шыпырып, ал жерден айдай турган азаматтардын баарын айдайын десең, биринчи кезекте өзүң айдаласың. Эмнеге? Ал бир кезде. Себеп мына 2005 жылы президенттик шайлоо болду. Мен кабинетимден бир кадам чыккан жокмун. Вице-премьер катарында. 2009 жылы экинчи президенттик шайлоо болду. Мен баягы коргоо комитет коопсуздук кеңешинин катчысы катарында кабинетимден бир кадам чыккан жокмун. Калган жетекчилердин баары туулган айылдарына, райондоруна барып жатышып алат. Себеп кызмат да, кызмат.
кызмат көрсөтүп калыш керек, көзгө көрүнүп калыш керек, көрүнүп калыш керек. сөзсүз түрдө көрүнүш керек. А мен андай кызматымды сунуштабайм. Шайлоого баратасыңбы? Бар. Элдин колдоосуна ээ болосуңбу? Ал. Мен эмне үчүн чуркашым керек? Көчөмө көчө өзүмдүн айлыматы жүрүп алып, туугандарымды чакырып алып, аларга козу союп берип, жылкы союп берип, эмне үчүн? Мен андай кызматты Бул каалабайм. принцип. Бул принцип, ошондуктан мен жакпайм. Мындай принциптер көп болсо керек. Андай Бул принциптер, ыңгайсыз принциптер. андай принциптер кадам сайын. Мен ушул мезгилге чейин келип, өзүм үчүн бирдеме суроо, жараткан Аллах ушунан сактасын. Ушул мезгилге чейин бирөөгө жалдыратпаган үчүн чексиз шүгүрчүлүк келтирип айтам. Өзүм үчүн бир калем да сурап барган өлүм менен тең. А эгерде бир жакындарың же болбосо бир ошого муктаж болгон азаматтар үчүн барып калган болсо, мен костюмду чечип дагы барам ошого. Бирөө үчүн барам. Бирөө үчүн барам. Бирок өзүм үчүн, өзүмдүн балдарым үчүн, өзүмдүн бир туугандарым үчүн бир кишинин алдына барып бир сөз айтыш бул өлүм. Бул принциптерден ушул мезгилге чейин сакталып келатат. Дагы күч кубат берсин акырына чейин. Мен буга ишенем. Эми бир суроо кайра жерге түшөлү. Сиз мамлекеттик бийликте экинчи адам болуп турган кезде мен бир жолу өзгөндөн өтүп калдым. Кадахам Кемсанбаевич. Пешин намазы келип калган экен. Бир мечитке токтоп намаз окуп алайын дедим. Жана эшиктин алдында бир аксакал чөгүнгө даратка суу камдап жүрүптүр. Билесизби ким? Раматылык сиздин атаңыз. Кимсанбаева. Катардагы жөнөкөй адамдарга, намазга келип аткан адамдарга мамлекеттик катчынын атасы даратка суу камдап жүрөт. Соопчулук үчүн. Сиз атаңыздан эмнени алдыңыз? Мен көп эле жолу суроо берилген учурларда ушундай жооп берем. Мен атам, мен устатым. Биринчи кезекте мен устатым. Мендеги бүтүндөй жакшы нерселер болгон болсо, бул атам менен энемдик. Андан кийин калганда агайым менен эжекелеримдик. Мендеги жаман нерселердин баары өзүмдүн терс кыялым. Өзүмдүк. Жакшынын баары атам менен энемдики, элдики, жамандын баары өзүмдүк, тилекке каршы. Мен ушул атамды азыр рахмат сизге айтып калдыңыз. Мына ошо киши менен көп эле жанагы жумуш иштери менен барып калганда, башта депутат болуп жүргөндө көптөгөн депутаттар менен чогуу барып калганыбызда тизесине чейин лай кечип, ошол жерде күрүч айдап, таш терип жүргөнүн көрүп, мага көптөгөн кишилер, депутаттар айткан. Ушул жерде иштетпей эле койбойсуңбу деп. Эми уят. Атаңды иштетпей эле койбойсуң. Эми уятко атаң ушундай болуп карачы. Кетмен көтөрүп жүргөнүн карачы деп. А эмне үчүн мен уялышым керек? Мен эмне үчүн уялышым керек? Ал киши өмүр бою мектепте мугалим болуп иштеди да, пенсияга чыккандан кийин мугалим болуп иштеп жүргөндө да колунан кетмен түшчү эмес. Дыйканчылык. Биз өз оокатыбызды өзүбүз кылчубуз. Ошондуктан өз эмгеги менен жасап аткандан кийин биринчиден ажыга барам деп ошол жердин баарын ташын терип кийим айтты. Бир 70 тележка таш тердим деп. 70 араба. Араба. Чоң трактор менен ушул таш болгон жерде ушуну алып тердим. Эме прицеппи? Прицеп. 70 прицеп таш. Таш. Ошол Аллах кабыл баарын кылсын. терип, баягы сууну агызып, ошол суу менен кошо келген кумдардан жер топтоп, ошол жерге дыйканчылык кылып, анан биринчи ажыга кетип баратканда мен ата, мына ажыга баратасыз, ушуга чай ичип коюңуз десем албай койгон. Анан мен дагы бир жакын жигит ошо атамды алып барып, баягы жерге акчасын төгүп атканда $100 жетпей калган экен, $50 жетпей калган экен. Мына Айшата деп $100 бере койсо, албай түртүп коюп, жанындагы өзү менен чогуу бараткан бир кишиден алыптыр. Анан ал өтө капа болуп, сыртка чыгып алып, менден албай тиги кишиден алдыңыз десе, балам, сенден алсам, кайра кайтарып берип атканда албай коюп мени уят кыласың. А бул кишиден аманатка алдым, алып келип кайтарып алдым. Мен үйдөн чыккандан баштап канча күн Аллах насип кылган болсо, зиярат жасап, ажылыкты бүтүрүп, кайра үйүмө киргенге чейин бир күкүм нан маңдай теримсиз табылган акчадан оозума салбашым керек деп. Аллах акбар. Мына ушул принцип менен кетти. Экинчи жолку кеткенимде да ушул принцип менен кетти. Улам
билесиз, октябрда күн аябай сууп калат. Ошол мезгилде да мастычан болуп алып, жанагы шалын корготот эле. Өзү кечип жүрүп, күн тийген жакка кечип жүрүп. Ошондуктан мен атамдан нени алдым? Биринчи кезекте мына ушундай мээнеткечтик. Биринчи кезекте ушундай мээнет жасап, бардык тапканымды, балам, мен ушундай болуп калганда айтчу эле, балам, мына жетекчи болуп атасыңар, башка болуп атасыңар, мунага чай ичип коюңуз, балдарыңызга кичине белек алып койдум эле десе, ошону алып келип неберелеримдин оозуна салба дейчү. Неберелердин оозуна салба. Экинчиден мен өткөндө интервью бергенде айттым, шалыны билесиз да сиз, көптөгөн кесиптештерибизге караганда шүгүрчүлүк сиз билесиз. Шалы десем өткөндө чочуп кетти да ал эмне депчи. Мен бир барып калсам, ошол кетменин көтөрүп адаттагыдай эле талаада жүргөн экен, дача деп коебуз, ошол жерге барып, анан отуруп чай ичип атып, экөөбүз аябай кучакташып, жытташып, сүйлөшүп отуруп, мага айтты, балам, могул беттеги шалыны кара да, бул беттеги шалыны кара. Эмне айырмасын көрүп атасың деди. Анан мен өзүмчө ойлоп атам да, бир эмес эки университетти бүтүргөн киши болсом, бир эмес эки дипломум болсо, эми ушуну мага суроо берип атасызбы дегендей кылып, могул жактагы шалы быша элек, бул жактагы шалы бышып калыптыр дедим. Өтө өзүмдү мындай сезип, көрдүңүзбү дегендей. Десем, балам, силер формасын көрөсүңөр деди. Маңызын көрбөйсүңөр деди. Эмне айырмасы бар деп суроо койдум деди. Сен айтып атасың, бул көк быша элек экен, бул бышып калыптыр деп айтып атасың деди. Андан башка эмне айырмасы бар деди. Мен унчукпай калсам айтат. Көк шалы асманды тешип жиберишидей болуп тик турат деди. Дан толуп, дан бышкан сайын ал башын ийет деди. Адамдын башына акыл толуп, адам бышкан сайын башын жерге ийип жүрүш керек деди. Керкейүүчүлүк деген түшүнүк болбош керек деди. Бул камдык. Бул ошол канчалык дан толгон сайын ийилеткен да, оор болуп баштайт экен. То есть толбоду жана кекирейген бул хам. Ал ошондой да пайдасы жок. Аны же мал жебейт, же адам жебейт. Өзүнөн өзү ушундай өсүп атканына өзүнө өзү ыраазы да ал. Берки бышкан сайын ийилип. Ошондо не деп айтты мага? Канчалык даражаң жогорулаган сайын башың төмөндөй берсин балам деди. Жөнөкөй. Ошондо анан сенин акылыңдын толгондугунун белгиси болот деди. Көрүнгөн кишиге керкейип жооп берүү, же болбосо кишилердин алдында башты тике көтөрүп өтүү, бул адепсиздик болот. Мен сен дайыма бышып калган шалыдай көргүм келет балам деди. Мына көрдүңбү, бир 5 мүнөттүн ичинде мен сенин ички дүйнөңдү билип койдум балам. Дали жашсың деп койдум. Бул атанын балага берилген баасы, анан баланын атанын балага берген өмүр бою унутулгус тарбиясы. Мен бир уулумузду кичине кезинде көргөм. Азыр канчага чыкты? Нурмухаммед. Азыр 27-те. Эгер мени эсимде болсо, сиз маркум Кунаевдин урматына койгонсуз. Жок. Мен адаштырып атам. Кунаевдин аты Дин Мухаммед. Ал экинчи уулум. Экинчи уулум. Анын урматына эмес. Билесизби, мен айтсам азыр көпчүлүгүнө мындай бир өтө мындай сезилсе керек. Мен ошол 9-10 класста окуп жүргөндө эмнегедир кыялданчумун. Жаштын тилегин жараткан Кудай берет дегендей, менин ошол оң канатым, сол канатым болгон эки уулум болсо деп айта берчүмүн. Эмнегедир Нурмухаммед дегенди аябай жакшы көрчүмүн. Кийин мен балалык кыялым бул. Кийин айтсам, мен атам айтып калды да, ошол 5-чи атаңдын аты. Бабалардан экен. Эмнегедир ошол ат кулагыма куюла берчү. Анын үстүнө жанагы Афганистандагы эң каттуу эмнелер башталып ошол кезде Нурмухаммед Тараки деген. Ошондон улам ушул ат келе берди. Экинчи уулумду ошол Нурмухаммед деген биздин эки ааламдын чырагы болгон Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын нуру
Экинчиси дини болсун деп, Дин Мухаммед деп. Ушундай бир жакшы тилектерим бар эле. Аллахка чексиз шүгүрлөр болсун. Ушул тилектериме жеткирип, ошол биринчи, экинчи уулум болгондо демек мен муну каймана бир жактан уктум окшойт, анда бул маанилүү эмес. Сурайын дегеним, сиз уулдарыңыздар эмне менен алек? Атасы эмне менен алек болсо ошону менен алек да. Бул фамилия менен бир жерде бар иштеш мүмкүн эмес. Азырбек Бекназаровдун баласын чакырган булерге, Русланды. Алардын да 2ден дипломдору бар. Экөөнүн тең. Экөөнүн тең. Мен түшүнөм. Руслан да айтат, биз дейт ушу оппозициялык үй бүлөдө чоңойдук деп айтат. Мен чын айтсам мен муну түшүнөм, бирок үй бүлөңүз ушуну түшүнөбү, уулдарыңыз түшүнөбү? 2ден жогорку билими бар, бирок карьерасына атасы тоскоолдук кылып атат. Мына өткөндө ошол Нурмухаммедди үйлөгөндө бир депутат Мыктыбек Юсупович Абдулдаев айтты да: Адахан Кимсанбаевич, сиз буларга жардам бербей эле коюңуз. Бирок ушул тоскоолдук кылбасаңыз. Сизди түшүнөбү уулдарыңыз? Түшүнөт. Абдан керемет түшүнөт, жакшы түшүнүшөт. Ошондуктан мындай бир саясатка же башка жакка аралашканга аябай мындай бир бүтүндөй денеси заарканып калышкан да. Саясий эмес. Мектептен баштап эле ушундай да. Булардын маңдайына ушундай болуп калды. Булар мектепте окуп жүргөндө Аскар Акаевичтин эң бир жек көрүндүү болгон саясатчысы Модумаров, анан мектептин мугалимдери да кабат эмес да. Ар кандай нерселерге барышат да. Балдарга басым кылат. Ар кандай нерселерге барышат. Менин зыяным көп эле тийди. Дали болсо тийип жүрөт. Эми Кудай өзү кечирсин, алар да түшүнүү менен. Жана өзүңүз айттыңыз, Кыргызстанда жашагандарга сабыр берсин дедиңиз. Мен айтам, Кимсанбаевичтин үйүндөгүлөргө сабыр берсин декесе. Бирок жакшылыгы бар. Жакшылыгы болот иншалла. Кайра саясатка кайтайлы. Адахан Кимсанбаевич, мен билем, бардык саясатчы адамдар саясатты бийликке барыш үчүн колдонот. Бийликке баруудан максаты элге кызмат кылам деп барат. Мен ошого ишенгим келет. Бирок эмнегедир бийликке барганда башка жанагындай сиз айткандай туш алып алып барабы же кандайдыр бир көз карандылык менен барабы, жөнөкөй депутаттан баштап чоң иштерге чейин убада кылганын аткара албайт. Бул эми бардыгыбызга 2 жерде 2-4 дегендей. Аткарышы мүмкүн да эмес. Эл да муну билет. Бул аткарбайт барбир. Сиз саясий майданда элдин кызматын кылам деп жүрөт, бирок чыныгы амбицияңыз эмне? Чыныгы амбиция менен жашоону өзгөртүү. Бул биринчи жагы. Экинчиден, абдан туура айттыңыз, убаданы бере берет деп. Эл билет деп атпайсызбы? Бирок ишенгиси келет да. Үмүт. Үмүт эмес, өзүн өзү Алдайт. алдангысы келет. Эл алдангысы келет. Мени жакшылап алдап койчу дейт да. Ошондой да суранат да. Себеби өткөндө президенттик шайлоодо айтпадыбы? Булар 25 миң кылам деп атат, мен 26 миң берем десе эл кол чабып атпайбы? Берет депчи. Бербейт. Ошондуктан менден ушул эл топтолгон жерде сурайт да. Биздин айылга мектеп куруп бересизби дейт? Жок дейм. Биздин айылга оорукана куруп бересизби дейт? Жок дейм. Себеп аны куруш милдетиң эмес. Депутаттыкка баратканда. Анан менин жанымда жүргөндөр айтат да, эл ошону күтүп атат, ооба деп койбойсузбу деп. Эл күтүп аткан болсо мен жаратканга кантип жооп берем? Бул убада. Убада деген бул аманат. Оозуңдан чыккан убада, сен аткарышың керек аны. Анан эл деле ушундай туруп алат да, бул эч нерсе жасабайм деп атат го деп. Депутаттын жумушу мыйзам. Мына өзүңүз да текшертсеңиз болот, карасаңыз болот. Бүгүнкү күндө иштеп аткан мыйзамдардын көпчүлүгүн 6-7 киши жазган. Текебаев, Кадырбеков Ишенбай, Кубат Байболов, Адахан Модумаров, дагы 1-2 киши. Баягы мектептеги класстагыдайды 35 бала бир класста бар, отурат. 3-ü окуйт, 32-си ошо класстан класска көчүп кете берет. Ушул эле сыяктуу. Анан кийин жанагы билесизби, тил алган баланы көп жумшайт да. Анан тил алган баланы көп урушат.
себеби андан бир нерсе. Ошондуктан көзгө көрүнүп калат экенсиң дагы, сендерден сурай берет да, эмне кылдың? Эмне кылышым керек? Сен менин эмне кылганымды билиш үчүн сен мыйзамдарды оку. Ал кандай эле, кийин кандай болуп калды? Эмне жеңилдик болду? Эмне пайдасын көрүп атасың? Мына ушуну ой жүгүртүп талдай алышуу коом керек. Амбиция жашоону өзгөртүү дедиңиз. Сөзсүз. Кичине чечмелетейин. Маселен, биздин Кыргызстандын эң бир кендирин кесип отурган маселе бул биздин тепсе темир үзө турган жигиттер менен кыздардын сыртка кетиши. Бул биринчи маселе. Эң каттуу көйгөй 1 миллиондон ашык эң эмгекке жарамдуу, ой жүгүрткөн, акыл эси толо, күч толо, колунан иш келген азаматтарыбыз өз элинде, өз жеринде жумуш таппай сыртта жүрүш. Бүтөн жердин көзүн карап жүрүш. Бул өтө коркунучтуу. Экинчиси. Дээрлик ар бир кыргыз жараны кредит алган. Кредитке мойнунан басылып илинип турат. Бул кредит бүт арамдыкты жарата турган нерсе. Үстөк. Өзү арам. Өзү арам. Ошо арамдыкты жаратып атканда, ошонун кесепетинен эчен эр азаматтар асылып алып атат. Эчен эр азаматтар өзүнө өзү кол салып атат. Эчен үй бүлөлөр ажырап атат. Эчен чатактар болуп атат. Эчен балдар жетим калып атат. Бул тукум курутуучулук менен бирдей болуп бараткан саясат. Өзүңүз билесиз, кредит менен жашаган жерде береке болбойт. Мен эң негизги максаттарымдын бири сыртта тишинин кирин соруп, бөтөн жерде, бөтөн элде кор болгон кыргыздын кыздары менен жигиттерин кайтаруу. Биринчи кезек. Экинчи кезекте оозуна бир урттан ушундай чай урттаса дагы, ушуну арамдан эмес, адалдан урттаса. Кредит маселесин жоюш. Мына ушуну жоготушубуз керек. Үчүнчүсү. Эчен алсыздар, мунжумайыптар адилеттик таппай ыйлап көз жашы кургабай жүрөт. Мына ошолордун көз жашын кургатыш. Билесизби? Бийликке мен өзүмдү көрсөтүшүм үчүн же байыш үчүн барам деген бул акмактын биринчи кезектеги акмагы. Адамда амбиция болуу керек эми үчүн? Мына ушул өзгөрүү, ушул дүйнөдөгү болуп аткан арамдыкты токтотуу. Бул жараткандын буйругу. Эгерде адилетсиздикти, арамдыкты көрүп турсаң, колуң менен токтот деп атат. Колуңдан келбесе, тилиң менен токтот. Тилиң менен да келбесе, жүрөгүңдөн жек көрүп тур деп атат ошону. Бул буйрук болгондон кийин биз эмнеге отуруп алышыбыз керек? Билесизби, менде күн сайын болбосо дагы, күн алыс ушундай ой келет. Ошол атамдын көгөртүп койгон багына барып, жакшынакай бир кичине 2 бөлмө үйдү салып алып, эмне болсоң ошол бол. Ушундай бир кордуктан, ушундай бир азаптан куткарган инсандарды пайгамбарларга ыраазы болбогон, мага ыраазы болмок беле деп кол шилтеп аябай көп учурда кетким келет. Анан бирок баягы буйрукту эстегенде жатып өлгөн чатып өл деп ушул арамдыкты көрүп, ошого көз жумуп койгондон көрө колуңдан келишинче Ибрахим алейхиссаламды Намрус отко ыргытканда, отко ыргытып, ошону күйгүзөм деп атканда, жан жаныбарлардын баары ошол адамдар отун көтөрүп жүктөп чуркап атса, отту көбөйтөбүз деп бир кумурска оозуна суу алып чуркайт. Анан көргөн күлөт. Кумурска, сен ушу оозуңа кичинекей сууну алып, ушундай алып жанган отту өчүрөм дейсиңби десе, жок, өчүрбөшүмдү билем. Бирок кийин жаратканымдын алдына барганда, сен ошол адилетсиздикти көргөндө эмне кылдың эле десе, мен оозума суу алып чуркап өчүргөнгө аракет кылдым деп жүзүм жарык болуш үчүн. Аракетим үчүн жооп берем. Аракетим үчүн. Ошондуктан аракет кылганың үчүн дагы, аракет жасабаганың үчүн дагы жеке инсан жооп бересиң. Ошону эле. Демек өзгөндүн багына барып жата албайбыз. Жатыш кыйын. Бүгүнкү күндө барып жатып алыш кыйын. Себеп оң жагыңды карасаң дагы боздоп атат, сол жагыңды карасаң да боздоп атат, ыйлап атат. Канча бала атасынын, энесинин мээрин көрбөй өсүп атат. Канча ата эне бала жытын жыттабай сыртта жүрүп атат. Бул кандай деген бул заман? Өзү муну сиз айтып аткан эки маселе чындыгында өтө олуттуу маселе. Мына балдардын сыртка чыгып кеткени мен жашым жетип калды, мен да ушуну байкадым да. Адахам Ким Самраевич. Оорлук эмнеде? Бул
Менимче жөн эле бир идеология го. Ошол акчаны неге бизге Кытай кирип таап, иштеп таап кетип атат. Бизде деле акча бар деп эсептейм. Балдарды бирөө жарым мына жерде эле кал деп айтпаган окшойт дейм да. Анан ал балдар эми башында өзү чыгып кетип, акчасын үй бүлөсүнө салып атты эле, кийин катын бала чакасын да алып чыгып кетип кетти. Өздөрү балким келет да. Аяктан өзүнүн балдары орус болуп калгандан кийин кууйт аны. Бирок балдары калат да. Biz kança milyon Kırgız'ı joğuttuk деп эсептейм. Орусқа жөн эле атуу кылып бердик. Даптаяр мени башка нерсе түйшүккө салып атат акыркы кезде. Адакам кеп салмай. Бул балдарга аталары өзүнүн жеринин топурагын буйртпай койгонду. Ушу $200, $300, балким $500 ушу бийлик бизге акча таба турган завод куруп бербеди, фабрика куруп бербеди деген сөз менен өзүн өзү алдамыш болуп чыгып кеткени менен келечек населин ата журтунун тамырынан үзүп алганы, балким мен туура эмес айтып аткандырмын. Балким жана бирөөнүн эмне деп коет, бирөөнүн табагына бирөө аш алып бербейт. Балким чындап эле кимдир бирөөдө муктаждык болгондор. Мен мындай уже курагы жетип калган ата катары айтып атам да. Мен да балам Россияда мисалы үчүн, бирок ода кылат мен келем дейт, мен ишенем ага. Но үй бүлөсү менен чыгып кеткендерди карап туруп, чындап эле биз элибизди жоготуп атабыз да. Кайгыбыз ушунда. Биздин элибиз да. Кайгыбыз ушунда турат. Тилекке каршы мен да көп жолукканда ушинтип айтам. Сиздер канчалык таштап кеткен сайын бизди бөтөн эл каптап келатат. Мына өткөн жылы 130 000 киши кирди деп расмий. Кошуна Өзбекстандан расмий маалымат. Анан эле бүгүнкү күндө кыргыз жетекчилери чыгып алып эле чочуп кетип атпайбы? Кайдан кириптир, кандай болуптур деп айланайын. Сен өзүңдүн элиңдин санагын билбегенден кийин канча киргенин кайдан билесиң? Сен кайдан билесиң сен? Бул расмий кызматтардын берген маалыматтары боюнча айтып атам мен. Расмий дагы бир жолу айтам. Аны асмандан алып аткан жерим жок мен. Экинчиден ушуга күйбөгөн жетекчилик пайда болуп калды. Бул мамлекеттин сиз кыйналып, ошолор кайтпай калат да, кайтса дагы алардан кыргыз жыты чыкпай калат деген коркунуч арине бар. Тамыры башка болуп калабы дегендей да. Жана калированный деп алмаларды бөтөн жактан. Ал балдар биздин азыркы муун кайтышы мүмкүн. Бирок алардын балдары кайтпайт адакам ким самачы. Мен өздөрүнөн сураганым айтып атам да. Жүрөм, мен көп жолу Өздөрү айтат, мен балам келбейм дейт. Келбейт менин балам дейт. Жоготтум дейт, ачыгын айтат. Эми ошондой, бул кайгы, бул аябай чоң кайгы. Бирок ошону ойлогон, ошого мындай бир ич ачышкан бийлик барбы бүгүн? Жок да. Тескерисинче канча чыгып кетсең ошончо. Мен ушуну айтып атам. Балким бул бийликтин иши эместир дейм да. Бийликтин иши, биринчи кезекте бийликтин иши, экинчи кезекте билесиздерби, ар бир адамдын өзүнүн жүрөгүндөгү адамдык касиети. Мен да ошондой болуп айтам, күйгөндөн айтам. Ата энеден алыс бололу деп эле келип атканыңар да бар да. Маселен, Беймалал жашайын. Мына мисалы жума күндөрүндө барасыз го. Барсаңыз баягы тиремчилер көчөдө көбөйүп кетти го мешиттердин алдында. Бирок жанында ашканада жазылып турат го. Идиш жугуш керек. Тейлөө көрсөтүүчү керек. Күнүнө 300 сом, күнүнө 400 сом деп жазып турат го. Ошого барбайт да. Анан эмне үчүн бөтөн жактан келет дагы? Алар акча таап кыргыздардын бүт каймактарын алып баратат дагы, биздикилер таппай калат. Бул дагы чоң маселе ойлонуп турган. Экинчи жагы бар. Мына кече Кытайлар боюнча биздин кыргыз бийлиги бүтүндөй берилип бүткөн да. Арамдыкка берилип бүткөн. Кечеки митинг сыяктуу болмушту ушу бийликтин өзүнүн бир буйругу менен жасалган сыяктуу. Себеп кантип эле ушул каршы чыгабыз десе, Бишкек мэриясы митингге уруксат бере койчу эле. Аны менен эмне көрсөткүсү келди? Мына чыгарабыз дагы, бул көзөмөлгө алынган митинг болот. Анан эки-үчөөсүн аябай катуу жазалаган болсок, жер-жердегилер коркуп тынып калат деген бир арам ой сыяктуу болуп калды да. Себеп баягы бир аял келип эле ушундай деп, бийлик өзү кыйкырып атат. Кытайга каршы эмес. Сен дөперес болбосоң, сен дөдөй болбосоң, коюлуп аткан маселени түшүн да. Анан чыгып атпай жактоочулары, Кытай деген чоң улуу мамлекет, биз эмне кичүү, кедей мамлекет. Бул не деген айбандык? Маселени такыр башка жака алып кетти. Такыр башка жака алып кетишет, атайын алып кетишет. Атайын буйртма менен алып кетишет. Ал жерде биздин коюп аткан маселе, кыргыздардын коюп аткан Нарында болобу, Таласта болобу, Баткенде болобу, мына Жалал Абадта болобу, көтөрүп аткан маселесинин баары мыйзамсыз жүргөн кытайлардын көбөйүшү жөнүндө маселе болуп атат.
Анан кайсы жүзү менен барып санап келгенде болуп 6 эле Кытай бар экен деп. Бул не деген уят маселе. Ошол атайын башка жакка буруп, коркутуп, мен ошон үчүн айтам, бул бийлик өз мамлекетине, өз элине каршы болгон бийлик. Бул бийлик мамлекетти жок кылуучу бийлик сыяктуу көрүнүп атат мага. Мен башында эле айткам, ушундайга баратат, ушул кадамдарды таштап атат, ушуга шилтеп баратат деп. Анан бир аз элдин көңүлүн башка жака буруу үчүн бирөөнү алып барып камап койгон болуп атат. Бул баягы биздин кезибизде, азыр барбы билбейм, бала ыйлап атса упчуну алып туруп оозуна салып коесуң го. Курук упчуну соруп жата берет го. Аны менен курсак тойбойт го. Мына ошондой кылып упчу сордуруп коюп атат. Рахмат, сиз президент менен жолугуштуңуз да. Ушундай курч маселелер айтылды да. Сиз айттыңыз да, туурабы? Эмне деген реакция болду? Реакция жок да. Реакция болуу үчүн аны түшүнүү керек да. Биринчиден. Экинчиден жана экөөбүз сөз кылган буту кишенде болбош керек. Мен мен позициям. Мен да ошо кыргыз жаңы тарыхы менен улгайып келаткан муундун биримин. Акаевдин, Бакиевдин жана Атамбаевдин үчөөсүнүн бийлигинин доорунда билбейм, мен эгерде ошол күндөрү мен мындай бир маалымат талаасынан түшүп эле калбаган болсом, сизге окшогон бир өтө радикалдуу, курч болгон, конструктивдүү ой болсо дагы чакырт ошону угалы деген мен практиканы көргөн эмесмин. Бул кишинин сизди чакырып угалычы, сүйлөшөлүчү дегени кандайдыр бир нерсени өзгөртө алдыбы сизде? Мындай бир эмне дейт, бир позитив маанайдуу чакырып атыптыр. Балким бир жылыш болот го деген. Бул өзү жакшылыкпы өзү? Жок, жылыш болбойт. Өз формасыбы? Формасы дурус, ал болуп турчу нерсе. Бул болуп келген. Бирок мурда болгон эмес. Болгон. Кайсы бийликте болду? Бул баягы, билесизби, Аскар Акаевич эле Турдак Унусбалиевичти, Абсамат Масалиевичти чакырып, аксакалдарды чакырып, бир кеңешме курат эле, кеңешме түзөт эле. Биз мыйзам чыгаруу жыйынынан бир 5 депутатты, эл өкүлдөрүнөн 10 депутатты кылып алып, ушундай кеңешме курат эле. Бирок мынчалык даражада көкөлөтчү эмес да. Бул кадимки эле күндөлүк жумуш. Ал бир мамлекеттик деңгээлдеги бир чоң бир мындай бир оозга аларлык бир көрүнүш эмес. Бул кадимки жумуш. Консультативдик иш. Жөн эле кеңешме, маслихат. Курманбек Салиевич дагы кийин ынтымак курултай деп жерден бүт баарынан кишилерди жыйнап, 1200 кишини жыйнап, 2 күн укту. Мындай атап айтканда өтө коркунучтуу, өтө опурдадуу оппозициядагы адамдарды чакырып, прессаны чакырып, каалаганыңды айт дейиш болду беле? Жок, андай болгон эмес. Кече дагы пресса чакырылган жок. Жалгыз, жападан жалгыз ушул КТР болду окшойт. Же өзүнүн пресс кызматы болду. Бир да оператор болгон жок, өзүнүкүнөн башка. Мына ушундай болду КТРдан. Анан кеп жолугушууда эмес да, кеп жолугушуудан кийинкисинде. Эмне жыйынтык болду? Кандай сөздөр болду? Кеп ошол жерге барганда биздин аксакал, акыл кошчулар деген кишилердин сөзү кандай болду? Алар баягы эле мактоо, мына кеткен кишинин аркасынан тепкилемей да, азыркы отурганды мактап көкөлөтө бермей. Мында нерсе өзгөрүп кетти. Сиздин эсиңизде болуш керек. 2002-2003 жылдарында, 2001 жылдарында Ошто чоң активди жыйнап, жыйын өткөргөндө Аскар Акаевич. Мына ошол жерден залдан туруп алып кыйкырышканда аксакалдар, кээ бир эжелер, Аскар Акаевич, укпаңыз, өзүңүздүн билгениңизди жасай бериңиз. Жанагы Абсамат Масалиев менен Адахан Модумаров экөөнү камасаңыз, эл тынчыйт. Карап турбаңыз, камаңыз деп кыйкырышканда. Мына ошол эл. Кийин ошол кыйкыргандарды менен баарын жатка билем да, 5 колумдай тааныйм да. Кийин ошол кыйкыргандар Акаев кетип калгандан кийин бул акмак мамлекетти жок кылганы калды эле деп сүйлөп отурушту да. Жүзү кайда? Өңү кайда ошолордун? Бүгүн кече жанагы Атамбаевди үзүлгөндү улап, чачылганды жыйнап, абдан бир заманга, бүгүнкү заманга керек болгон инсан болду. Бул Атамбаевди бизге Кудай өзү берди дешип отурду ошол аксакалдар.
Бакиев барганда аркасынан ээрчип ил ашчу бата берип. Кийин Атамбаевди ушундай кылышып алды. Ал эмес дагы бир азамат айтпадыбы? Атамбаевге каршы чыккандарды Кудай урсун деп. Айт намазда. Эсиңизде барбы? Ооба. Жүрөт го. Жүрүшөт го бүгүн деле айнан зыңкыйган бойдон жүрүшөт. Ооба. Бүгүн деле ким жаманда? Мадумаров жаман. Алар мыкты. Мына ошондуктан эл өзү тараза болуп, таразага салмайынча, коймоюнча, себеп ар бир элдин пейилине жараша падыша беребиз дейт. Мен да ушундай деп ойлойм. Эл өзү калыс болмоюнча, калыс бийлик келбейт. Келбейт. Мен ошо эл оңолмойт, аябай ынандым да. Демек, маселе элдин өзүн агартуу керек экен да. Элдин өзүнө иштеш керек экен. Жок, элдин биринчи кезекте пейилибизди оңдошубуз керек. Биринчи кезекте. Муну оңдош дегенде кимдир бирөө оңдогонду да жетектеш керек го. Жетектеш керек, бирок жетектей турган кишини тандаш керек да. Ошол кеп ушунда туруп атат да. Билесизби, баары бири-бирине байланышкан да. Таразасы бузулган коомго таза жетекчи бербейбиз дейт. А бизде тараза бузулбай эмне болду? Бүгүн алып келип сатып алып келген этти 1 килограмм деп берген этти жакшы таразага салсаңыз 750 грамм чыгат. Бүгүн 20 литр бензин куйдум деп машинага 20 литрлик канистрди алып бассаңыз толбойт. Ошондой. Бүгүн сотуңуз туура чечим чыгарбайт. Бир кап картошка алсаң ичи октолгон. Бүгүн акимиңиз сизге туура чечим чыгарып бербейт. Бүгүн бир чака алма алыңыз да. Анан карап турганда ошол оодарып берет да. Барсаңыз үстүндөгү гана алма жакшы, чаканын астындагылар чатакта. Мына Алакам Кемсанбаевич, сиз мен короомо кирип келдиңиз. Сиз бийликке барсаңыз, эмнени өзгөртөсүз? Бул элди кантип оңдойсуз? Адам Балким сиз да бир кезде Атамбаев айткандай, сиз да дракон болосуз. Билесизби? Жок, мен бузулсам ушу кезге чейин бузулушум керек да. Эми экөөбүз тең мына 60-ка баратабыз. Бузула турган мезгилден бүттү, кетти баары. Мындай болгондо, илгери султан бир Осман империясынын бир султан өзүнүн эң жакшы кеңешчисин чакырып алып сурайт да. Султан Баязет кыйынбы, мен кыйынмынбы дейт. Десе, сиз кыйынсыз дейт. Эмне үчүн дейт. Десе, Баязет бул теги Римден коркуп, анан теги Австриядан коркуп жашачу эле, а сиз алардан коркпойсуз дейт. Шерденип калат. Анда айтчы дейт. Теги Султан Сулейман кыйынбы, же мен кыйынмынбы дейт. Десе, сиз кыйынсыз. Эмне үчүн? Султан Сулейман өзүнүн баягы вазирлеринен коркчу, туура эмес чечим чыгарам деп. А сиз коркпойсуз дейт. Аябай шерденип кетти. Анда айтчы дейт. Мусулмандардын падышалардын ичинен эң адилеттүү падыша деген Умар кыйынбы, же мен кыйынмынбы дейт. Десе, албетте сиз кыйынсыз дейт. Не үчүн десе, Умар Аллахтан коркчу дейт. Сиз Аллахтан да коркпойсуз дейт. Мына. Бул деген сөздүн ичинде не деген маани жатат? Бүгүнкү биздин акыл кошчулар ушинтип айтабы? Мынтип айтат. Сиз кыйынсыз. Мага бир жолу Курман Исаевич айтты эле да. Элдин баары турмушка ыраазы, жалгыз сен нараазысың деп. Мен айттым, мен ушунча кол алдыңыздагы кишилердин баары ыраазычылык айта берсин, бир киши нааразы болуп турса чыдап коюңуз деп. Көзү тирүү. Баарына жагат дейчү. Жалгыз сага жакпай кой деш нерсе деп. Мага эмес. Кеп менде эмес. Мен өзүмдүн оокатымды бир сындырым нан менен, бир кесе чай менен курсагымды тойгозуп алам. Кеп менде эмес. Кеп бизге үмүт артып, бизден бир нерсени талап кылып, бизге ишенип олтурган азаматтарда да. Кеп менде эмес да. Мына ушуну түшүнгөн киши келмейинче Кыргызстанда конституцияны 15 жолу өзгөртсөң да эч нерсе өзгөрбөйт. Кеп конституцияда эмес, мен 1000 жолу кайталагам, дагы кайталайм. Кеп адамдын ичинде, өзүндө. Мына ушуну түшүнбөй койдук. Мен
мына азыркы айткан сөзүңүзгө аябай баа берем. Муну балким кайра көрүп маңыздай турган сөз болду да. Бирок мен дагы бир жолу суранам, мен жана суроома жооп берсеңиз. Эгер сиз бийликке келсеңиз, Алакам Кимсанбаевич, мына ушундай азыр биз буга чейинки айткандай таразадан алдаган, мактай берген, калыстыктан кеткен элди кантип оңдойсуз? Бул эл сизди да бузушу мүмкүн да. Бул оор маселе, Алла ушундан сактасын. Себеп биз бата кылганда дайым айтабыз да. Кабыл болбогон дубадан, курдоо матчалган жалаядан, шайтандын азгырыктарынан деп. Шайтандын азгырыктарынын бири бул бийлик. Шайтандын азгырыктарынын бири бул байлык. Мына ошол өзүн өзү жеңе билген, өз напсисин өзү жеңе билген инсан көп нерседен коркпой калат. Бир нерседен коркот дайым титиреп. Бул бизди жараткан заттын алдына барганда эмне деп жооп берем деген сөздөн корксо, ал кишини эч ким буза албайт. Мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эмне деди? Адам баласынын денесинде момундай бир нерсе болот деди. Ушул таза болсо, калган жердин баары таза болот деди. Биринчи кезекте биз көкүрөктү тазалашыбыз керек, жүрөктү тазалашыбыз керек. Мына кандай десем сизге, убактылуу бир кызмат берип койгон киши чакырса калтырап, титиреп, коркуп барасың дагы. Түөлүк бара турган жериңден коркпойсуң го неге? Мына дүйнөдө эң күчтүү жалганчы ким деп сураган бир акылмандан десе сен дейт. Кандайча мен таң калам. Сен пендесиңби дейт. Пендем. Пенде эң күчтүү жалганчы дейт. Эмнеге десе, тозоктон коркосуңбу десе корком дейт. Бирок тозокко барчу жумушун токтотпойт дейт. Бейишке киргин келеби десе, кирбейм, киришти каалабайм деген киши жок дейт. Бирок бейишке кире турган ишти жасабайт дейт. Ал жалганчы болбой ким жалганчы дейт. Түшүндүңүзбү? Сөздүн мааниси кайда жатат? Ошондуктан бузам, өзгөртөм, же болбосо баягы бир калпка салып алам деген кишилер, алар омурткасыздар. Аларды ороп койсоң дагы оролуп кала берет, себеттин ичине батып кетет. Төрт буштук кылып койсоң, жашыктын ичине батып калат. Булар өзгөрмөлөр, кубулмалар. А кубулбастан тикке туруучулар булар саналуу. Болбосо дүйнө азгырыктары, канчалаган азгырыктар бар, билесиздер. Не деген азгырыктар бар. Биз сабак алган сайын, биздин баягы мен атам мисал келтирген акылың толгон сайын, бул дүйнөнүн рахатынан баш кечесиң да. Тек түөлүктүүлүктү гана самап каласың. Себеп бул дүйнө байлык, бул океан дейт. Деңиз. Иман кеме дейт. Эгерде ошол байлыкты кичине эле киргизип коюп, мага жетет деп кемени кичине тешип койсоң, ошондон суу кирип отуруп чөгөсүң дейт. Ошол сыяктуу байлыкка азгырылган киши бир аз эле болсо мен токтотом дебейт. Же азгырылат, же баш тартат. Ал Мыктыбек мырза баягыдан бери экөөбүз сөз кылып аткан, ал иманга жараша болот. Ошого азгырылабы, азгырылбайбы? Ошондой болуп жаралганбы, жаралган эмеспи? Мына бирөөлөргө мисалы 1 килограмм эт алыш майрам. Керемет, бүгүнкү күнү керемет. Ошону казанга салды, кайнатты. Балдары менен очор башар болуп олтуруп бир тойду да ушундай рахаттанды алды да. Ошол этти жегенде ушунчалык рахаттанды. Өзү эмес, балдар ошол этти жеп атканын көрүп, алардан 5 эсе каттуураак өзү кубанды. А бирөөлөр бир жылкыны союп алып, муздаткычында турат, рахат албай атат. Ошондой. Деп ушундай. Мен өзү долбоордун талабы 1 саат дегенбиз. Азыр биз 1 сааттан да өтүп кеттик, бирок маселе эмес. Мен жеке каналым өзүм. Азыр бизде мына 2,5 миңден ашык адам көрүп атыптыр, демек биз дагы эле актуалдуубуз экен. Эгер азайып кетсе, мен балким эфирди токтотот элем.
Адахам Ким Самаевич, biraz hem ruhani dünyadan bunu materialдык dünyaga biraz ötölü, biraz sıralarda da men mындай динамикалаштырайын. Анын үстүнөн мен кечирим сурайм. Жанатам бери эч бир да суроого жооп мындай бир көңүл бурбадым да, анткени мен сиздин сөзүңүздү кой беремби деп анан муну улам эле ымдап атат. Али биздин да курагыбыз өтүп калганбы техникадан. Корком да президент жоготуп албайын деп. Адахам Ким Самаевич, сиз парламентке аракет кылып атасыздар, туурабы 2020-жылы? Буюрса. Кайсы партия менен чыгасыз өзүңүз? Өзүм партиям менен. Мен кечирим сурайм. Туура эмес суроо берсем, дагы бирөөлөр менен биригип алмай, дагы алданып калмай, же болбосо билбейм, мен муну түшүнбөйм бе саясатчыларды. Мынакта турган мага окшогон эле болор болбос журналистке деле тайын да бул маселе. Бул экөө болбойт баары бир. Бирок карасаң эле эртеси күнү жыташып каласың. Андан кийин кайра эле мен билбейм. Кандай шоу болот? Абдан туура суроо бердиңиз да, абдан туура суроо бердиңиз. Тилекке каршы өмүрдөгү эң түшүнүктүү кылып түшүндүрө турган мугалим бул турмуш дейт. Кымбат алат дейт. Бирок жеткиликтүү түшүндүрөт дейт. Демек бул маселени түшүндүрдү сизге. Бул маселени канчалык даражада мага эмес, мени кыйнаган элге. Неге? Себеп мен нинелерим бар да. Ошолор баары элге жайылтылып жүрөт. Мадумаровдун мүнөзү мындай, Мадумаровго эч ким жакпайт, андай, мындай дешип, себеп өздөрү жакындаш керек да, жакындатыш керек. Себеп эл айттырыш керек, элге ошону айттырыш керек да. Анан эл деле чын пейил менен айтып берет да, баланчы менен кошул, түкүнчү менен кошул, бирок алардын нукура ички дүйнөсүн билбейт да эл. Мына ошондуктан кошулбай койсоң элдин назары дейсиң да. Бирок эки жолкусунда тең көрсөттүк. Эми эл тескерисинче барсам өткөндө аксакалдар айтып, айнанайын өзүм чыкты да. Жок, бирок ошого жеткириш керек. Бар бир Кудай билет, муну бар бир саясий компанияда өзүнүн программасы пайда болуп калды да. Бар бир саясий компания күтүүсүз бир сюрприздерди берет. Мисалы үчүн мен ойлогон эмесмин, Мадумаров бир мындай киши менен бирге тандемге барат деп мен ойлогон эмесмин. Мен эми кичине саясий технология күзөткөн өнөрүм бар. Бардырат да. Бирок барды. Муну келе турган шайлоодо да биз күтпөгөн нерселер болуп калышы мүмкүн да. Мен ачыктан ачык жарыяладым. Ошондуктан эгерде бүгүнкү күндө биз сизге биригели, анан биздин партия менен эки партияны кошолу же 3 партияны кошолу деген сунуштар менен келген болсо мен четке кагам. Бул бир. Бүттү. Экинчиден келсин дагы партиянын аталышында кеп маселе анда эмес. Аталыштарын сактап калып, анан кийин келгенден кийин ар бир өзүнүн партиясы менен кетип калыш эмес. Келгенде бир отолу үзүл кесил болуп келиш керек. Муштумдай түйүлгөн болуп келиш керек, бир билек, бир тилек болуп. Анан биз кирип туралычы, эртең бүрсү күнү көрүп туралы, биз баягы айткандай кайыкта сиз кайык болуп берсеңиз, аркы жээк өткөндөн кийин караштырабыз дегендей, андай болбойт эми. Сүйлөштүк. Анан дагы бир маселе. Мен мына саясий майданда бир нерсени түшүнөм. Биздин саясий маданиятты талкалап тур да. Адамдар саясий партиянын платформасына кыла турган ишине эмес, анын башында турган адамга жана анын капчыгына карап калыптыр. Мына эмне адамдардын коомдук пикирин фокус тушуга буруп коюшуптур да. Ооба. Туурабы? Бул пулу бар, муну Москва колдойт. Бул Назарбаев менен жакшы, муну бул колдойт. Айланып кетет, ал келди, анан эмне кылып берет, сен билесиңби? Эч ким билбейт. Ал мен бир кандидаттан, президенттикке кандидаттан атын айткым келбейт. Өзүнүн өтүнүчү менен интервью алдым. Эми бул журналисттерде бир шабашка мындай айтканда. Бирок мен эфирге чыгарбай койдум. Ошентип курутасыңар да. Жок, бизге да бала чака багыш керек да. Анан сүйлөшүлгөн суроолор мен болгон микрофон кармап берем болду. Ал аябай акылдуу болуп жооп берет. Ал акылдуу болуп жооп берет. Бирок мен акчасын кечтим да эфирге чыгарткан жокмун. Эмнеге? Бир маселеден мага жооп бербей койду да. Сиздин платформаңыз эмне дедим. Мен анын тизмесин эмес, өзүмчө суроо бердим. Адахам Ким Самаевич, шайлоого 1,5 ай калган. Биздин платформабыз али чыга элек деди. Айланып кетейин, мен туктап калдым. Бул эмне деген кандидат президенттикке. Аты менен кетип атат да. Бүгүн мына ушул саясий маданиятка айланды. Платформа жок, идея жок. Аты гана бар, пиар компаниясы бар, технологиясы бар, акчасы бар. Муну
ыдыратса болобу ушул системаны? болот. Идеялардын таймашы, мындай бир идеялардын күрөшү. Ал үчүн билесизби, биз атайы мыйзам жазып, конституциялык мыйзам жазып берип койгонбуз, жогорку кеңешине дагы берип койгонбуз, президент дегениңер бар, аппаратына берип койгонбуз. Карабайт да. Аны караш үчүн акыл керек да, түшүнүш үчүн. Ошондуктан жана сиз айтып атканды токтотуш үчүн эме кылыш керек. Саат 11-де Сузакова барып бир партия жыйын өткөрдү, саат 12-де барып экинчиси өткөрдү, саат 3-те барып үчүнчүсү өткөрдү, саат 5-те барып бешинчиси өткөрдү эмес. Биз элди жыйнап, эл менен жолугуп, стадиондорго кууп барып, акча берип, тамак берип жыйналыш эмес. Кеминде 20 суроодон кем эмес болгон суроолор коюлуш керек, жана сиз айткандай. Кудайдын куттуу күнү КТР менен ЛТР телетаймаш кылыш керек. Бир күн саламаттык сактоо тармагы, билим берүү тармагы, дин тармагы, экономика тармагы, айыл чарба тармагы, тышкы саясат, ички саясат. Мына ошондо көрүнүп калат экрандан. Элди кыдырган аябай чоң ысырап болуп калды. Бул ысырап дагы болот экинчиден, үчүнчүдөн жалганчы. Эл кол чаба берет. Баягы булар 25 000 десе мен 27 000 кылып берем. Бул дал-далчы да. Баягы базарда Ар бир айылдын өзүнүн ушундай бөлүнгөн эмелери адамдар бар. Анан ошондойлор бөлүп берет дагы. Мага көптөгөн мугалимдер келет. Ар бир алып келген кишиңерге 500 сомдон беребиз, чуркаптырбыз да деп. Мен айттым, пейлиңер. Эми бизди мугалимдердин айлыгын 25 000 эмес, бизди кыскартып атат деп. Себеп пейлиңер ошондой болгон деп атам да. Эмнени күттүңөр? Эмнени күттүңөр ошого барат. Ошондуктан биз сак болушубуз керек дагы. Бул коомду кантип токтотсо болот деген сурооңузга ушунун уландысы катарында жооп берейин. Биринчиден, коркпой туруп ушул мыйзамды кабыл алыш керек. Кабыл алышына күмөнүм бар, себеби булар коркот. Экинчиден, ар бир кыргыз жараны мен келечегимди өзүм тандап атам деп түшүнүш керек. Үчүнчүдөн, мүмкүн бул биринчи болуп калар. Элдин бийликке болгон ишенимин чексиз бекемдеш керек. 41-жыл менен 43-жылдын ортосунда фашисттерди кууп чыккан биздин замбиректер менен биздин танктар, биздин октор эмес, элдин чексиз бийликке болгон ишеними болгон. Себеп 43-жылга чейин бардык көрсөткүчтөр боюнча биз артта калганбыз. Мына ошолор аябагандай каттуу ишеним менен кетишкен. Мекен үчүн, Сталин үчүн деп. То есть бийлигибиз бар. Бийлигибиз бар, адилеттүү бийлигибиз бар, биз бийлик бар, биз бар деген түшүнүк пайда болмоюнча андай болбойт. Маселе мына кече Казакстандан келдик. Бир жумуш сапары менен барып, 2 күндө. Билесизби, машинаны кандай айдашып атат? Билесизби, бекеттерде кандай токтоп атат? Аябагандай жана чийип койгондой токтошот. Куурчактай. Куурчактай чийип койгондой бир киши башкарып бараткандай токтойт. Неге? Мен жүдөп кеттим. Неге? Себеп алар мыйзам бар деп коркот экен. Мыйзам бар. Мыйзамды сезет. Сезет, мыйзам бар деп коркот экен. А бизде мыйзам бар деген сезим жок да. Президентиңден баштап биз экөөбүзгө окшогон жумушсуздар дагы коркпойт. Коркпойт мыйзамдан. Бүгүн мындай чечим кабыл алат, эртең мындай чечим кабыл алат. Мына кече КТРК байкоочу кеңешин шайлаганда 3 саат башта бир кызды шайлашыптыр. Анан бирөө келе калып эле буздук эсе эмес, оюн бузулду десе, оюн бузулган турбайбы? Кандай кылыш керек? Мындай болуш керек десе, макул деп ошондой кылып. Ушул мамлекет. Кечирип коесуз. Мен кечирим сурайм, бирок мен аябай жыргап жашайм ушул мамлекетте, түшүнөсүзбү? Мен деген мындай айт жанагы мародер деп күнөөлөнгөн кишинин юбилейин түрмөгө барып куттуктап, бүт элита барып куттуктайт. Түрмөдөн кийин коркот анда. Анан баатыр болуп атат, баатыр болуп жок. Мен ойлойм, бул жакшы эле көрүнүш го. Эмнеси бар? Билесизби, дагы бир мисал келтирет элем мен сизге. Умар Разиаллаху анхунун тушундагы бир мисалды келтирет элем, бирок убактыңыз жетеби жетпейби мен билбейм. Анан көрөрмандардын дагы убактысын көп мындай кыянаттык кылбайлы. Мыйзамдан падыша коркуш керек. Албетте да.
биринчи кезекте падыша коркуш керек. Билесизби, ошол Умар разияллаху анху падыша болуп бир шаардан ат жан кирип баратканда бир кербен келаткан. Бир төөнү көрө коюп, аттан секирип түшүп, төөнүн үстүндөгү жүктү алып түшсө, таң калышат да, беркилер аябай кербендегилер таң калып, бул эмне уурубу дегендей кылып, каракчыбы дегендей. Умар разияллаху анху менен келаткандар таң калып, эмне болуп кетти сизге падышам деп. Кербен башы ким дейт? Мен, кел. Мен Умар. Сен ушул төөнүн аксап келатканын көргөн жоксуңбу дейт. Сен жооп бербейсиң. Эгер мен көрүп ушул жерден өтүп кетсем, ушул төө кийим мага доомат кылат. Ушул сенин падышачылыгыңда сен мени көрдүң, сен көрбөсөң дагы сенин падышачылыгыңда ушундай адилетсиздик болгон деп доомат коет. Мен ушул төөнүн дооматын көтөрө албайм деп. Бүгүнкү күндө эчен кемпир чал ыйлап атат. Эчен кембагал бир байкуштар ыйлап атат. Канча түрмөгө отургандарды эми үчүн отурасың десе жөн эле деп отурат. Канча адилетсиздик болуп атат. Мына ушундай адилетсиздик бүгүнкү күндө гүлдөп аткан мезгилде жетекчи болом деп барыштын өзү акмакчылыкпы? Акмакчылык. Эки гана киши барат буга. Мен ушуну улантам, ушул көчтү улантам, кете берем, ушул бойдон жашай берем деген. Экинчиси, мен ушуну токтотом деген. Мен ушуну токтотом деген азаматты тандап таразага салып алыш бул элибизде. Ушул биринчи сөзүңүздө акмак дедиңиз, экинчисинде азамат дедиңиз. Ушул акмак азамат бир адам. Ушул жөнүндө суроо. Саясий майданда эгер Адахан Мадумаровду ушул акмак жана азамат деген адам деп эсептесек, ага чейин бир кыстырма суроо. Сиз азыр өзүңүздүн өсүп аткан популярдуулугуңузду билесизби, рейтингиңизди? Жок, мен аны көз кылбай бир. Мен карасам, элдин бардыгы деле көп мен сүйлөшкөн адамдар Мадумаровдун рейтинги көтөрүлүп атат дейт. Билесизби, Адахан Мисраевич, мен ушундай суроо бергим келет да. Мына ушул Адахан Кемсанбаев деген өзүңүз айткандай бир чети акмак, кечирим сурайм, бир чети азамат эмнеге популярдуулугу өсүп атат? Майданда башка азамат акмак жоктугунанбы же чындап эле сиздин айтканыңыз актуалдуубу? Мен кечээ келсем ошол биздин жигиттер көрсөтүштү. Калыс медиа деген сурамжылоо жүргүзүп жүргөн экен. Бүгүнкү күндө өкмөт башында кимди көргүңүз келет деген сурамжылоо жүргүзүп, аттуу баштуу дегендердин баарын киргизиптир. Бирөө 1%, бирөө 2%, эң көп 3% менен жүрөт. Анан Адахан Мадумаров деген жерин караса 91% болуп кетиптир да. Сиз койгон суроону мен өзүмө койдум. Эмне болду? Эмне болду? Бул өзгөрүү болдубу? Же баягы биз тилек кылганда ушундай тилек кылабызго, өзүң туура жолго сал, өзүң туура жолго салбаган пендени эч ким туура жолго сала албайт деп. Эмне болуп атабыз? Биз бүгүнкү күндө кечээ акча жетпейт, нан жетпейт, башка жетпейт деп аткан эл бүгүнкү күндө бизге адилеттик жетпейт. Бизге чындык жетпейт. Бизге акыйкаттык жетпейт деп мындай бир тарых буралып өзгөрөт өсөт эмеспи? Спираль. Ошондой болуп ар бир 12 жылда, ар бир 24 жылда бир калпка келет экен. Мүмкүн Аллах кут кылсын, ушундай болгону чын болсун. Бүгүнкү күндө биздин элибиз руханий азыкка муктаж болуп атат. Бир ойгонуш. Кандайдыр бир силкинүү, кандайдыр бир ойгонуу, кандайдыр бир акыл калчоо процесси кеткен сыяктуу. Мен дагы сиз сыяктуу эле көчөдөн аябай көп угуп калам. Кээде чайканалардан угуп каласың, тойлордон угуп каласың. Акчасын алып көрдүк, акчасы жетишет, акча бизге жукпайт экен. Биз бүгүнкү күндө чөнтөктүүнү эмес, биз бүгүнкү күндө акылдууну издеп калдык деген. Билесизби, бул кубанычтуу кубулуштар. Жеке мен үчүн эмес. Жалпы дагы бир кубулуш катары. Бир кубулуш, бир жакшы, бир кандайдыр бир жаңы бир шамалдын ыргалы келе айткан сыяктуу. Келерки суроо, Адахан Кемсанбаевич. Эл тандады дейлик, ушул азаматты тандады, эл ойгонду, тандады.
Ал азамат Кудай сактасын эми бузулуп кетти же болбосо мажыдар болуп кетти деген суроону бергим келбейт. Ал азаматтын командасы болуш керек да. Сизде барбы команда? Кандай дейсиз? 25 жылдан бери чоң саясатта жүргөн болсок, биз Кыргызстандын ичиндеги эле азаматтарды эмес, КМШ өлкөлөрүндөгү азаматтардын баарын билебиз да, потенциалы кандай. Казактарда потенциал кандай, өзбектөрдө кандай, орустарда кандай, белорустарда кандай. Биз баары менен аралашып жүрдүк да. Биз бүгүнкү күнгө чейин байланышабыз да, сүйлөшөбүз да. Кайсыл мамлекетте эмне өзгөрүүлөр болуп атат, кандай болуп атат, кайсы багытта баратат, эмне болуп атат деген сыяктуу. Мына караңызчы, мен кечээ ушул зыярат иретинде Түркистанда Кожо Ахмет Яссауинин күмбөзүнө барып, ушундай бир таң калыштуу болду да. Казактар 2019, 2020, 2021 3 жылдык программа кабыл алышып, жаңы шаар куруп атат Түркистанда. Жаңы шаар. Билесизби? Аэропорттун макетин көрдүк. Укмуш. Жаңы стадион. Биздикилер стадиондордун баарын бузуп, ордуна супермаркет, гипермаркеттерди куруп алып, эми элден сурап атат, бизге жардам бергиле, стадион куралы деп. А даяр турган стадионду эмне үчүн бузуп салды? Гипермаркет куруш үчүн. Ошол байлар бүгүнкү күндө. Анан келип элден сурайт экен кайра, ашар жол менен куруп коелу деп. Мына ошол Түркистанда 150 миңге жакын кишилер жашайт экен. Эл 15 миңдик стадион, жаңы пайдалануудан баштап. Баягы 5 жылдыздуу конок үйлөрүнөн бир 5-6 300 миң кишиге батир. Мындайча айтканда 3 жылдын ичинде Түркистан деген ультра заманбап шаар пайда болот экен. 3 жылдын ичинде. Ар бир эммесин жазып коюптур. Стадион кайсы жылы, кайсы айда, кайсы күнү бүтүш керек? Аэропорт кайсыл жылы, кайсыл айда, кайсыл күнү бүтүш керек? Ачылышы. Театр, баягы жаштардын сарайы, бизнес борбору. Билесизби? Башка аалам, башка планетага баргандай. Ушундай болуп келди. Мен чыкпай эле. А бизде 100 метр көпүрө куруп койгон болсо, кылым курулушу деп кыйкырык салат. Биз майдаланып бараткан жокпузбу? Мен мындай обочо көрүнгүм келбейт, бирок мен да көп четке чыгам да, мындай четке чыгам, суктанган жерлерим болот, бирок сизде деле мындай сезим болсо керек. Мен баары негедир ушу өзүм эл менен сыймыктана берем, баары бирчи. Силер бизде боло албайсыңар деп. Силердин башыңардан биздин башыбыздан өткөн нерсе келе маңкаңар коюлуп калат деп айтам да. Күнөскананын ичинде сутасыңар. Жок, чын алар үчүн биздеги саясий такшалуу алда канча алдыга кетти да. Мен бул жагын алып караганда мындай деп айтам. Эми биз өзүбүздү өзүбүз көкөлөтпөсөк, өзүбүздү өзүбүз сооротпосок, бизди ким сооротот? Мен айтам, дал ошол сиз айткан ойду айтам. Биздин башыбыздан өткөрүп аткан күндөр силердин башыңарга келгенде биз мыкты эксперт катарында келип жардам беребиз. Мындай кылгыла. Биз бул баскычтан өткөнбүз. Биздин мына сырттагы жүргөн азаматтарыбыз, жигиттерибиз, кыздарыбыз бир күн эмес бир күн келет. Келгенде бизде эң күчтүү күч ошолор болуп келет. Биздин байлыгыбыз кумтөрдүн алтын эмес. Биздин байлыгыбыз кумбелдин көмүрү эмес. Биздин байлыгыбыз сандыктын темири эмес. Биздин байлыгыбыз эл. Жерибиздин үстүндө басып жүргөн, Барпа атабыз айткандай, ала тоо көрккө келбейт эл болбосо дегендей. Кыргыз жеринин касиети болбойт, эгер касиеттүү эл болбосо. Мына ошондуктан биздин экөөбүздүн оюбуз бир жерден чыгып атат. Биздеги эң чоң бүгүнкү күндөгү байлык бул кыргыз эли. Ошон үчүн кайгырып жаман көрүнөсүң да, сыртка чыкпай эле жүрчү муну. Баракелде. Ошоно баары бирине жаман көрүнөсүң. Мен өткөндө ошону айта коюп, мына жерде сөгүнгөндөр болду да. Болот экен ошондой. Ошону мен айтып атканым мындай да, эгерде мисалы бизде Өзгөн районунда биринчи секретарь, биринчи катчы илгери 70-жылдары бирөө иштеп кеткен да. Вагенор Талипов деген. 9 жыл биринчи катчы болуп иштеген. Өзгөндө. Ошол Лейлектен бизге келген. Ошол киши келип Өзгөндү карап олтуруп айткан экен.
атаңдын көрі лейлектин эли өзгөндүн жери болсо депчи. Не дегени бул? Менеткечел, Анан ушундай жер. абат жер. Баракелде. Ошол сыяктуу бүгүнкү күндө Алардын акчасын бизге берип койсо. Жок, ошол нерсени айтканда, ошол элди, ошол мамлекетти эл кылып отурган жетекчи бизде болсо, анан элибиз өзүбүздүкү болсо, күйөрман болсо. Маселен, мына Өзбекстанды караңызчы. Мирзиёев сүйлөгөндө так кесе даана түшүнүктүү. Ишенесизби? Аябай кесе так. Маселен, Назарбаев ушул маселени коюптур. Областтын борборун Чимкенттен Түркистанга көтөрөбүз. Оңтүстүк областты жоюп, Түркистан областы кылабыз. Бүттү. Август айында көчтү. Мына дүңгүрөгөн курулуштар башталып. Мен чынын айтсам, ушу казактарга дагы, өзбектерге да суктанбайм. Аларда бийлик иштеп атат да. Бизде эл иштеп атат. Ишенесизби? Мен окууну бүтүп телевидениеде иштегенде рубль сомго айланып кетти. 60 сомго үй бүлө бактым. 4 бала менен жатаканада. Мен элестете албайм азыр 60 сомго 4 баланы баккан казакты элестете албайм. 60 сомго эмес, 45 сомго, экөөбүз 45 сомго. 45 сомго. Алмашканда 45 сомго түшүп калды. Эмнени баштан өткөрбөдүк да, биздин эл, мен айтып атпаймынбы? Алар сиз айткандай тепличный шартта экинчи жагы бар. Экинчи жагы. Бул эми өзүбүздү өзү сооротуучулук жагы. Жок, чындыгында ушундай. Экинчи жагы. Биздин балдар выживной балдар болду. Муну караңыз да, экинчи жагы бар. Бул кандай? Аларда мамлекет бай. Мамлекет бай. Мына ошол казактар жазган да кезинде. Жарбаган акчага кыргыздар дүйнөнү дүңгүрөтүп атат деп, мына көчмөндөр оюндары. 10 миллион доллар сарптап, улуу дала оюндары деп чыга албай атабыз дегендей. Бул жагыңыздан кошулам. Макулбуз. Мына эмне үчүн айылда өскөн биз шаарда өскөндөргө караганда тирирээк. Себеп кетмен чапканбыз, оро коргонбуз, бүт бардык жумушту жасайбыз. Уй саагандан баштап нан жапканга чейин, же болбосо үйдүн тамын жапканга чейин, чатырын жапканга чейин баарын билебиз. Биздин колубуздан баардык нерсе келет. Ошол сыяктуу бул муун дагы ошондой болуп келет. Бирок таймашуу дегенде калктын мүмкүнчүлүгү эмес, мамлекеттин мүмкүнчүлүгү эске алынат. Эл аралык таймаш. Бул эл аралык таймашта. Ошого биз тең ата боло алабызбы деген маселе жаралат. Бүгүнкү күндө ааламдашуу жүрүп аткан саясатта мамлекеттин тең тайлаш болбосо сен эч ким эмессиң. Эл өзү бааланбайт. Эл бааланбайт. Бүгүн ааламдашуу. Мен ушул жаатынан алып караганда аябагандай чоң кербен баратат. Ошол кербендин ичинде мен Кыргызстан деген бир кербендин мүчөсүн көргүм келет. Мен кербен өтүп баратса, арыктын жээгинде, талдын көлөкөсүндө аларга кош айтып, мындай калып калгым келбейт. Өмүр сүрүлүп баратат. Күчтүү, бакубат мамлекеттер кетип баратат. А биз элибиз кыйын деген менен мамлекетибиз чабал. Мына караңыз. Мен ушуну айтып атам да, сөзүм бөлүнүп калып атпайбы? Муногу эл. Менимче күчтүү мамлекет куруп алат деп ойлойм да. Бул үмүт. Бул экөөбүздөн өчпөгөн ишенич да. Бул себеп Мунау эл кантип ушундай выживать этип, орусча айтайын, кыргызчасын билбейм. Выживать эткенди үйрөнгөн эл кантип бир мамлекет куруп алган? Муну кыргызча эмне дейт билесизби? Эмне дейт? Түгөнгөн сайын түтөгөн кыргыз дейт. Мына мен сизге адабий жагын айтып берейин. Бул биз канчалык түгөндү деген сайын түтөйбүз. Биз түтөгөн сайын күчүбүзгө киребиз. Биздин күчүбүз ушунда, биздин рухубуз ушунда. Мен да ошону айтам, силер шашпагыла, стадиондорду курабыз биз депчи. Эми Кудай кааласа, бирок реалдуулук болуш керек. Баягы реалдуулуктан чыгып кетпеш керек. Ридиард Киплинг деген жазуучуну билесизби? Мауглини жазган. Ошол айтат: "Умей мечтать, не став рабом мечтаний" дейт. Кыялдан, бирок кыялыңдын кулуна айланба дейт да. Кур кыял болбо дейт да. Биз бүгүн реалдуулукту карашыбыз керек. Эгер
мамлекеттер аралык жарышка түшсөк экөөбүз билебиз каяктабыз. А жеке инсандык жарышка түшпөй атабыз. Карабайсызбы? Биз таптакыр көңүл бурулбаган, өкмөт тарабынан көңүл бурулбаган биздин футболчулар барып 1-8-ге барып ойноп келди. Ооба. Биз дүйнөлүк рейтингде Казакстан, Өзбекстандан бир ат чаам алдына чыгып кеттик. Ооба. Бул сиз айтып аткан элибиз кыйын деген. Пассионардыгы. Пассионардык эмес, тырышчаактыгы. Пассионардык деген бул бардык нерсеге туруштук бере билүү эмес, бардык нерсеге тил таба билүү. Мен пассионардыкты Гумилевден окудум. Мааниси ушундай деп түшүндүм, балким туура эместир. Мындай бир делбе болуп калуу да, орусча страсть мындай бир. Жок, пассионарность деген бул терпимость. Көбүрөөк жок, пассионардылык. Терпимость ошол. Бул баягы билесиз да. Тилекке каршы тарыхтар кандай кылып бурмалап койсо боло берет. Экинчи дүйнөлүк согушта биринчи дзотко өзүн таштагандагы Чолпонбай Төлөбердиев. Москваны сактап калгандагы. Бирок мен айтып атканым тарыхый жагынан айтып атам. Себеп Төлөбердиев 42-жылы августта өзүн дзотко таштап атат. Матросов биринчи таштады деген Матросов 43-жылы февралда таштап атат. А биздин Чолпонбай Төлөбердиевди Матросовдун эрдигин кайталады деп жазып атат, окутуп атат. Ошондуктан тарыхты кандай бурмаласа, ошол окулуп кетет да. Тилекке каршы баягы Украина жаштары ушинтип айтып атпайбы? Сталин бизге кол салган экен, Гитлер коргогону келиптир депчи. Бүгүнкү күндө сиз айтып аткан саясатты ушунчалык алмаштырды, ушунчалык аралаштырды. Таза инсандарды тебелеп түбүнө түшүрбүрдү. Баягы темир саткан, терек саткан, эшек саткан, эмне колуна кирсе ошонун баарын саткандарды көтөрүп алды да. Бул жалган баалуулук. Эгерде биз экөөбүз мактап көкөлөтүп аткан элибиздин аң сезим ушунчалык көкөлөп бийикке чыккан болсо, ар бирин өзүнүн ордуна коюш керек. Түшүндүңүзбү? Ордуна коюш керек. Төлөбердиев 42-жыл, Матросов 43-жыл деген сыяктуу таза инсандар биякта, чайкоочулар бул жакта. Туура. Ошондон элибиз кыйын дейбиз. Жана мен бир суроо бердим, бирок алаксып калдык окшойт, жооп алынбады. Бул жерде элдин пикирин, коомдук пикирди жетектөө да зарыл да. Сөзсүз. Муну бир атайын жетектелген, бир ныкталган бир пикир ээси болуш керек бу жерде. Туурабы? Коомдук пикир. Бул өзүнчө бир тема. Мен бир сиздин сөздөрүңүздөн бир нерсени түшүнгүм келет. Мага чындап айтсам мындай өөн учураган сөздөр. Силердин милицияңар, силердин сотуңар, силердин дегенде сиз эмнени айткыңыз келет? Мен ушинтип айттым ба? Ушу мен өткөндө бир интервьюңузду көрдүм, мен сиз менен болгон маекке даярданып атып. Мына силердин милицияңар мынтип атат. Жок. Азырда биздин сөзүбүздө бир ушундай нерсе өттү. Мен айттым, сиздин президентиңиз бар деп. Себеп айтканым себеби мен ал президент. Ошо түшүнгүм келди да, бул эмнени айтат. Мен ал президентти тааныбайм деп айтканмын да. Ошондуктан айтып атам. Маселен, мезгил өткөн сайын жаштар эч нерсени окубай, билбей калды деп атпаймынбы? Мына кезинде Отунбаеваны эч ким шайлаган эмес, бул өзүн өзү шайлап алды десем, ар тараптан тепкилеген да. Эми бүгүн карасаңыз мени тепкилеп атат. Отунбаева президент болуп турганда эмне үчүн айткан эмессиз деп. Ушундай бир алсыз, ушундай бир заманга туш келдим да мен. Жок, бул дайыма эле элдер ушундайлар болот. Болот. Анан азыр сиз айтып атасыз да, ушундай бир сөз кетип калды деп. Мен дайыма айтам. Элимди сүйсө менчелик сүйөр. Жеримди сүйсө менчелик сүйөр. Мен эмне деп айткам? Көптү көрдүм, сендей жерди көрбөдүм. Көп көгөндүм, бөтөн элге көнбөдүм. Комузумдун күүсүн күндө сагынып, кайтып сага ата журтум жөнөдүм. Шаркыраган суунун үнүн сагындым, шаңшып учкан бүркүт сымал талпындым. Шаңкылдаган күлкүсүнө элимдин, шамалга да ала кет деп жалындым. Деп Мадумаров студент болуп,
Россияда жүргөндө. Россияда окуп жүргөн, студент болуп жүргөндөгү жазылган ырларым. Мен Кыргызстанга, кыргыз элиме, кыргыз жериме арнаган ырларым көп. Ошондо бүтүндөй менен сүйүү. Айтмакчы, Адахам Кемсанбаев ыр жазат. Адахам Кемсанбаев ыр жазат. Биз жаштар редакциясында кээ бир жанагындай майрамдарда Адахам Кемсанбаевдин ыр окуганын мен эсимде. Вот. Балташкай Бирок жаным эсиңизде мен айттым көрсөтүүнүн башында сизди бар жоогуңузду эл биле бербейт деп. Себеби бул жөнүндө да эч айтылбаса керек. Эми айта бергенде эмне, Алыкул Осмоновдой ыр жазбаганыңдан кийин акынмын деп айтыштын өзү уят. Бир аалам жарган бир чыгармаң болбогондон кийин чыгармачыл инсанмын деп айтыштын өзү уят. Эми бир аз кээде чиймелеп коймой жагыбыз бар. Адахам Кемсанбаев, шенесизби, мен чындап айтсам билбейм, эртең мага эмне деген сөздөр айтылат. Кандай болот, бирок баарына карабай туруп, мен бүгүн ушу жупуну мен студияма келип, мага ушу 1 сааттан ашык 1,5 сааттык дээрлик убактыңызды бөлгөнүңүзгө мен ыраазылык билдирем. Азыр мына бизди 3,5 миңдей адам көрүп атыптыр. Жана 2,5 миң эле. Муну комментарийлерде Кудайга шүгүр аябай көбөйдү. Эртең да бир убактыңыз болсо көрүп окуп, анан мындай бир өзүңүз абалга туура келгенде жооп берип коюшуңузду өтүнөм. Биздин көрөрмандарыбыз Сиз мындай кылбайсызбы? Эгерде туура көрсөңүз, биз ушул үмүт менен беришти суроону. Мүмкүн болсо, насип кылса, буюрса, бир жумадан кийин ушул жердеги бардык суроолорду өзүңүз терип албайсызбы да, ошону бербейсизби, кайра чыгып жооп бербейлиби? Кайра эфирге чыгалыбы? Кайра жооп бербейлиби? Ошол близ кылалы. Макул. Анда мен бир 2 жума уруксат сурайын, дагы берип алышсын элдер. Жок, дагы суроо беришет да. Себеби муну азыр бизди 3,5 миң адам көрдү. Бүгүн көрбөгөндөр да бар да. Бир жума, 1,5 жума убакыт берели, көрүп дагы суроолор түшсүн. Анан мен өтүнөм, урматтуу көрөрмандар, интеллектуалдык суроолор болсо, Адахам Кемсанбаевди көрүп атасыңар, саясий адам жана саясий адамдар, чыныгы саясий адамдар чындап жакшы суроолорго жакшы жооп берет. Анан мен өтүнөм, эми биздин каналды уят кылбай, жакшы суроолордон бериңиздер. Адахам Кемсанбаевди кыйнаган суроолордон берсеңиздер да болот. Кыйнаган дегеним кандай? Мындай интеллектуалдык, чыңалуу менен жооп бере турган суроолор болсо да, Кыргызстандын келечеги жөнүндө, тышкы саясат боюнча, мисалы үчүн мен бүгүн тышкы саясат боюнча сүйлөшкүм келди эле, бирок чындап айтам, сөзүңүздү бөлгүм келбеди. Себеби жанагы адам ачылганда, интервью алган адам рахат алат. Ачылганда. Болсун. Мен ойлойм, кичине ачылгандырсыз, кичине жазылгандырсыз. Анан эми жанагы Аллахым ар бирибиздин пешенебизге эмне жазганын өзү билет. Сиз элдеп жүргөн адамсыз, мен ойлойм, сиздин келечегиңиз али алдыда. Тарых сиз жөнүндө өзүнчө сөзүн айтат. Бизге окшогон журналисттер балким сноскага да жетпейбиз, бирок сиздер, мен ойлойм, жаңы кыргыз тарыхында чоң тамгалар менен жазыла турган адамсыздар. Жана ошого жараша, ошого татыктуу жашооңуздарды Аллах насип этсин. Бирге болсун. Өзүңүзгө тынчтык берсин. Бирге болсун. Сиздин бүгүнкү ушу биздин чакан көрөрмандарыбыздын өтүнүчүн жерге какпай келип бергениңизге мен өтө кубанычтамын. Саясий майдан деген ушундай бир дыйкан тала экен. Сиз ошол жерде бир көчүрмөн дыйкан болсоңуз, түшүмүңүз Ылайым акыретиңизге да, бул жашооңузга да абатын бергендерден болсун. Амин. Эми сизге адатта ушундай бүгүнкү жолугушуудагы бир мүмкүнчүлүк. Түздөн түз микрофон сиздики. Рахмат. Мен жана эле айттым, дагы бир жолу баса белгилеп айтайын, урматтуу көрөрмандар, кайдыр бир үмүт менен суроо берип калган болсоңуздар, биз ошол суроолорго убакыт таппай калдыкпы же алып баруучу жалкоолондубу, ошолор берилбей калган болсо мен аябай кечирим сурайм. Айрыкча сыртта жүргөн, алыста жүргөн биздин азамат жигиттерибиз, кыздарыбыз болгон болсо, алардан кечирим сурайм. Мен жана Мыктыбек мырзадан сурандым. Ушулардын ичинен эң мыкты деген суроолорду өзү тандап алсын дагы. Канча бир 20-30 суроо болобу, 50 суроо болобу, аябай тездетилген, жаңы бир ыкма менен, редакцияланган темп менен жооп бергенге аракет кылабыз.
бул мен өзүм тандап алган болсом туура эмес болуп калат, себеби бул жагат, бул жакпайт дегенде. Ушул жерден дагы адилеттүүлүктөн тайбайлы. Сиз өзүңүз тандап алыңыз дагы жооп бергенге аракет кылабыз. Мен баарыңыздар чыдап мына 3422 72 киши көрүп атыпсыздар. Мына ошол баарыңыздардын чыдамыңыздарга ыраазычылык билдирем. 1,5 саат убакыт карап отурганыңыздарга. Жана Мыктыбек мырза айткандай, бизде эл кыйын, эл мыкты, биздин алтыныбыз дагы, биздин мунайыбыз дагы, биздин керемет корубуз, касиеттүү кыргыз калкыбыз. Сиздер дайым сиздер менен аманчылыкта жолугушуп турганды бизге насип эткен болсун жараткан. Эч кимибиздин көзүбүздөн көз жаш, кайгынын көз жашы акпасын. Кубанычтын гана кайгы жаштары аккан болсун. Кубанычтын гана бир толкундоолору болгон болсун. Үмүтүбүз акталган болсун. Жараткан алты саныбызды аман коюп, үй бүлөбүз менен, бала чакаларыбыз менен, тууган уруктарыбыз менен эч бир жерге бөлүнбөстөн бүтүн болуп, үй бүлөбүздүн жартысы Россияда, жартысы Казакстанда, жартысы Америкада же Кореяда жүрбөй, баарыбыз касиеттүү кыргыз жеринде, өз үйүбүздө, өз дасторконубузда бакырап шакырап жыргал заманда жашап жаткан күндөрүбүздү Аллах насип эткен болсун. Айтканыңыз келсин. Урматтуу көрөрмандар, мен кечирим сурайм, бир аз созулуп кетти. Бирок жанр талап кылды окшойт. Буга ушундай болду. Эмки биздин жолугушуубуз эмки жекшемби күнү Аллах насип этсе дагы бир өтө ушундай бир кызык адамды чакырдым эфирге. Ал адам ушу интернет талаасындагы жылдыздардын бири. Мурда саясий майданда да жөнөкөй адам эмес, дайым ошо харизмат, өзүнүн кандайдыр бир өзгөчөлүгү менен коомдук пикирдин алдында жүргөн кишилердин бири. Турсунбай аке Бакир уулу келет иншаллах. Анда эмки жумада жолугушабыз. Жекшемби күнү 21:00. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam.